Салам достор, барыңыздарга чоң салам. Сиздер менен Мирлан Батырханов. Сиздерге мен Ош шаарынан жалындуу, жылуу ысык салам деп атам. Ким кайсы шаардан жазыңыздар, ким кайсы регион, кайсы эмне деген жерден жазып атасыздар, көрүп атасыздар. Жазыңыздар, обратный связь бериңиздер. Анда эмесе жазабыз. Связь жакшы экен. Негизинен мына үнүңүз жаңырып атат дейт. Үнүм жаңырып атса, бир аз үнү азайтып койсок болот. Так, үнүбүз жаңырып атса, бир аз азайтып коелу. Так, динамиканы бир аз азайтып коюш керек. Так, кимде кандай жаңырбай атат? Каракол. Бактыгүл бизге Каракол ысык көлдөн экен. Каракол жакында жолугушабыз 22-синде сиздер менен. Бегайым город Ош, Чаткалдан, Хафиза, алыскы Чаткал. Наконец жаз болуп жолдор ачылды. Өзгөн району Куршап айылынан Садыралы кызы Айганыш. Жылдыз бизе Жалал-Абадтан эң сонун. Жазгүл Оштон жердештер. Оштук жердештер. Кемин чоң салам. Кудай бурса Кеминде жакында болобуз. Зулайка как раз сенин уюштуруң менен Кудай бурса жакында Кеминде жолугушуу болот. Бизде Кеминде жолугабыз. Эң жакшы. Анда сиздер ким киргендер жаза бересиздер. Биз анда темабызды баштай берели. Бизде бүгүн мына лидерлерди кантип ойготобуз? Уктап калган, жыгылып калган, отуруп алган, өчүп калган, чарчап жатып алган. Мына ушул сыяктуу лидерлерди кантип ойготобуз, бул боюнча кантсек болот деген бүгүнкү биз сабагыбызды анда эмесе баштап кетели. Бул сабактын кандай негизи кимге кандай пайдасы бар? Негизинен албетте бул лидерлерди ойготуу менен биз биргеликте албетте оборотторубуз өсөт жана лидерлерди ойготуу менен кимдир бирөө үчүн биз чоң мүмкүнчүлүк, чоң шанс беребиз. Кимдир бирөө ошол үмүтү үзүлбөстөн, акыр аягы ошол кыйынчылык мезгилде сынып таштап койбостон, эртеңки күндө кайрадан киришип баштап, кайра жаңы күч менен баштап, жаңы дем менен баштап, Кудай бурса натыйжага жетиши мүмкүн. Ошол максатта биз ойготконубуз жакшы. Ошол боюнча сиздерде албетте жөндөмдөрүңүздү өнүктүрүп отуруп, сиз канчалаган лидерлерге балким эртең алкыш алып каласыз. Ошол жактан чоң пайдасы тийиши мүмкүн. Эми биз сиздер менен сүйлөшө алалы бир моментте тармактык маркетингде жана сатуу темасында дегеле. Дайым эсиңиздерде болсун, сатуу темасында жана тармактык маркетинг темасында келип кетүү дайым көп болуп турат. Бул статистика деген иштейт. Текучка деп коет. Кандайча башкача айтканда, 10 адам келсе, 10 адамдан 3-4 улам кетип турат. Бул бардык эле тармакта болуп турат. Мисалы үчүн официанттарды сурасаңыз ошол эле көрүнүш, кафе, ресторан иштеткендерден, дүкөн иштеткендерди сурасаңыз дагы ошол көрүнүш. Биз сулуу салон иштетебиз, бизде да ошол текучка болуп турат, улам. Адамдар 1 жыл, 2 жыл иштеп анан бизден кетип турат. Кээ бирлер 1-2 ай иштеп жок болуп кетет. Ушундай статистика бар бир болуп турат. Буга көңүл бурбайбыз, жана сиздер менен сүйлөшө алалы. Бул момент болчу болсо эч убакта капа болбойбуз, эч убакта көңүлүңүздөрдү чөктүрүп, маанайыңыздарды түшүрбөңүздөр. Бул нерсе дайым болуп турат. Болгону сиз менен биздин максатыбыз ошону токтотуп коюш эмес, ошону мүмкүн болушунча азайтуу жана керектүү адамдарды, керек эмес адамдар баары жок боло берет, өздөрү туура келбеди, же бул бизнес аларга туура келбеди, ошентип жок болуп турат. Ал эми керектүү адамдар ушул бизнесте калат. Ошолорду кармап калуу, ошолорго кайрадан шанс берип, кайрадан жасап көрүп, может ийгиликке жететтир деген сыяктуу шанс берип отуруп биз ошол бизнесибизди жакшыртабыз жана келечекте балким чоң алкыш, чоң сооп ишин жасайбыз. Ошол адамдын турмушун жакшы жакка өзгөрткөнү биз түрткү беребиз. Кийинки нерсе биздин колубузда эмес баары элечи. Кээ бир моменттер биздин колубузда, кээ бир моменттер биздин колубузда эмес. Кээ бир себептер ошолордун кеткен, жок болгон, бул бизнесте жок болуп кеткен, уктап калган, такыр эле кылбай койгон, акырдык менен өчүп кеткен адамдарды ошол өчүп кетишине, жок болуп кетишине биз күнөөлүү эмеспиз жана биз себепкер эмеспиз. Жана анын себебине биз эч кандай таасир эте албайбыз. Ошондой себептер бар да. Биздин колубузда эмес деген себептер бар, аларга да көңүл бурбайбыз. Кээ бир себептер биздин колубузда. Ошол биздин колубузда болгон себептерге биз таасир этишти бүгүн сиздер менен үйрөнөбүз жана ошол жөнүндө сүйлөшүп кетебиз. Жана сиз дайым ошого аракет кылыңыз, сиздин колуңузда болгон себептерге таасир этиңиз. Сиздин колуңузда болбогонго көңүлүңүздү чөктүрүп, маанайыңызды чөктүрүп, мотивацияңызды жоготуштун кереги жок. Бул дайым болуп турчу нерсе. Менден да адамдар кетип турат. Чоң лидер болсок дагы, чоң натыйжалар жетип атсак дагы, күчтүү лидер болсок дагы, күчтүү жөндөмдүүлүктөрүбүз бар болсо дагы, и натыйжаларыбыз сонун болсо дагы, кээ бир адамдар баары бир кетип турат. Канчалаган лидерлер да кетти, директорлор да кеткен учурлар болду. Ошол себептен бул бизди себепкер биз эмеспиз, алардын өздөрүнүн тандоосу жана өздөрүнүн чечими болду. Биз ага эч кандай таасир эткен жокпуз. Ушундай. Ошон үчүн буга көңүл бурбайбыз. Джон Каллинч айткан өзүнүн китебинде «Лучший, каким вы можете быть в MLM» укмуштуу китептери бар. «Величайшая возможность в жизни человечества» анан ушул китеби. Ушул китебинде менин структурам чоңоюп кеткенде, арадан 10 жыл өткөндө көңүл буруп карасам, ошол азыркы учурда чоң лидерлердин көпчүлүгүн мен жаңы келгенде тааныган эмес экенмин дейт.
Ал эми мен таанып чакырган адамдардын көпчүлүгү азыр учурда ошол бизнес, ошол командада, ошол структурада жок экенин ойлонуп көрсөм дейт. Ошон үчүн бул нормалдуу көрүнүш, кайсыдыр бир бөлүгү адамдардын баары бир жок болуп кетип турат. Ошон үчүн буга мен адам кетип калды, башка компания кетип калды, же болбосо башка тармакка кетип калды, же болбосо такыр эле бизнеске аралашпай койду, иш кылса кылбай турган болду, же кардар болуп калды деген сөз сизди кайгыртпасын. Албетте ага таасир эткен аракет кылышыбыз керек, бирок биздин колубуздан келишинче, биздин колубузда болгон себептерге гана биз таасир эте алабыз. Калганы адамдын өзүнүн чечими. Бизге адамдар келгенде бизге байланып же кул болгону келген жок. Алар өздөрү билишет, өздөрү чечишет. Биз болгону багыт беребиз, жол көрсөтөбүз. Тандоо аларда, чечим аларда. Ушуну сүйлөшүп алалы, биз баардыгына таасир эте албайбыз. Биз Кудай эмеспиз, Адам жада калса Кудай дагы өз чечимине коюп атат адамдарды. Биз дагы ошондой абалдабыз, Новосибирскеден салам дейт Жидегүл, салам. Эң сонун. Демек, эми сиздерге суроо мүмкүн болсо сиздер жазып коюңуздар ой пикириңиздерди. Эгерде сиз ошол адамдарды ойготчу болсоңуз, мына ойготтуңуз, аларды ойготкондо сизге мындан кандай пайда тиет? Аларды ойготтуңуз, эмнеге жетишесиз? Ошого жооп берип көрүңүздөрчү, өзүңүздөр мага кааласаңыздар бул жака жазыңыздар чатка, кааласаңыздар өзүңүздөр конкреттүү бир адамдарды эстедиңиздер, ошолорду ойготсом жакшы эле деген сизде ой пайда болду, Ошолорду ойготуп отуруп, сиз эмнеге жетесиз? Ошону айтыңызчы. Ошону ойлонуп көрүңүзчү, эмнеге жетесиз? Ошолорду жок, сүрөттүн негизинде сүйлөйм. Себеби дегенде сбой болуп атат. Кечкурун сабак өткөндүн жаман жери ушул. Күндүз сабак өтсөң адам азыраак келет, бирок связь нормалдуу болот. Кечкурун өтсөң ушул сыяктуу сыйкырдуу бир моменттер, сюрприздер болуп турат. Мага жооп берип коюңуздар, эгерде угуп атсаңыздар, плюс басып коюңуздар. Угуп аткан болсоңуздар. А так мени көрбөйсүздөр, менин сүрөтүмдү көрөсүздөр. Ушундай абалда запись кыла турган болуп калдык. Деги эле записти өзү кечкурун эмес күндүз кылган жакшы экен, сабактын записин кылабыз десек. Так, угулуп атат, видеомда көрүнүп атат, эң сонун. Жакшы, эхо болуп атабы? Так, эхо болсо мен азыр микрофондун үнүн дагы азайтышым керек. Так, эми эхо болбош керек, мен дагы азайттым. Так, кана эми кандай болуп атат? Эхо барбы, жокпу? Эхо жок болсо, жакшы эле дейт. Эхо болуп аткандар бир чыгып туруп кайра кирип көрүңүздөр. Ошондо жакшы болот. А так мен үнүм жакшы эле угулуп атабы? Эгерде жогору мындай өтө акырын сүйлөп аткан болсом, айтып коюңуздар, бир аз көтөрөм үндү. Мен бул жакта үндү азайттым, бир аз көтөрөм. Так, жакшы эле. Мен сүйлөп көрөйүн анда. Демек, сиздерге суроо, анан мага жооп берип коюңуздар. Жакшы эле угулуп атса 5 деп коесуздар. Акырын угулуп атса 2 деп коюңуздар, угулушу кандай болуп атат. Демек, аларды мен жак акырын болуп атат. Так, давайте анда бир аз көтөрөбүз, азыр бир аз. Эхо болуп аткандар кээде интернеттен да болуп калат. Так, 5, жакшы. Так, жакшы. Акырын болуп аткандар наушник салып алсаңыз болот, же болбосо динамикага сайып алыңыз, колонкага сайып алыңыз. Так, анда эмесе аларды сизди ойготуудан сизге кандай пайда көрөсүз, кандай жетишкендик болот сизде, мунун кандай сизге пайдасы тиет. Ошого жооп берип көрүңүз, ошол адамдарга чалыштан мурун ушул суроого жооп бериңиз. Эмнеге дегенде, сиз ошону түшүнгөнүңүздө сиз ал адамдар менен башкача сүйлөшөсүз. Жана сүйлөшүүңүздүн ошол мен берген техникаларды сиз жакшы колдоносуз, сүйлөшүүңүздүн натыйжасы жакшыраак болот. Кийинки нерсе, аларды ойготконуңуздан ошол адамдарга кандай пайдасы бар? Деги эле ойготуштун кереги барбы аларга, жокпу? Алар кандай пайда көрөт? Ушул нерсеге сиз жакшы жооп берсеңиз, сиз ошол адамдар менен сүйлөшүп атканда алар сиздин ниетиңизди сезет. Демек, башкача айтканда, сизде таза ниет болуш керек. Мен аларды ойготкондо эмне пайда? Мен эле пайда эмес, булар кандай пайда көрөт? Дегенде сиз чындап жүрөгүңүз менен ошол адамдын мындай пайдасын көрөт экен, мындай пайдасы тиет экен, мындай жакшы жагы болот экен деген болгондо сизде бул жакта жүрөгүңүздө ошол нерсени адамдар сезет. Адамдар сиз кандай ниет менен чалып атканыңызды сезет. Эгерде ниетиңиз жакшы болчу болсо, жакшы ниеттер менен ушундай пайда тиет, мындай тиет болсо, ал адамдар сизге жакшыраак ачылат, жана сизди жакшыраак уккусу келет, жана сиздин оюңузду жакшыраак түшүнөт.
жакшыраак түшүнгөнгө аракет кылат. Башкача айтканда ачык таза сүйлөшүп аласыздар жана сиздин ошол адам боюнча кабатыр болуп, ошол адамдын келечегин ойлоп атканыңызды ал сезгендиктен ал таштап койбостон кайра жасайын деген нерсе болот. Ошол сезимди беришиңиз керек. Ошол себептен сиз чындап ойлонуп көрүңүз, мен үчүн эмес, өзүңүз ошол адамдарга чалыштан мурун ойлонуп коюңуз. Бул боюнча скриншот кылып тартып алсаңыз болот. Сизге бул тапшырма болсун. Ошол адамдарга чалып, сүйлөшүп, жолугушууну сүйлөшүүдөн мурун сиз ошол нерсени бир сыра жасап чыгышыңыз керек болот. 1 минут уақытыңыз кетет же 2 минут уақытыңыз кетет. Аз гана уақытыңыз кетет, ошол уақытты аябастан бир сыра жасап көрүп туруп, анан кийин чалсаңыз, ошол адамдар ниетиңизди сезет. Адам баласы ушундай, биздин ниетибизди, биздин ичибизде ойду көпчүлүк сезет да. Ошондой. Так, кийинки нерсе аларды ойготуп алып, сиз эмне кыласыз? Кандай планыңыз бар? Аларды ойготтуңуз, анан эмне кыласыз? Ойготтуңуз, эмне кыласыз? Эмне деген, эмне максатта ойготуп атасыз? Ойготкондон кийин алар менен эмне иш жасайсыз? Кандай иш иштерге сиз даярсыз? Ошол адам менен эртеңки күндө ойготуп алып, анан эмне кылышыңызды билбесеңиз, анан ойготуштун кереги барбы анда? Анда балким биринчи аларды эмне кылыш боюнча план түзүп алышыңыз керек. Кантип иштөөгө даярсыз? Эмнеге иштөөгө даярсыз? Мисалы үчүн кээ бир адамдарды мен ойготпойм. Эмнеге? Эмнеге дегенде мен жетишпейм алар менен иштөөгөчү. Азыр бир эки адамдар бар, ошолар менен да иштешим керек. Бирок ойготпой атам, чалбай атам. Эмнеге дегенде жетише албай атам мен. Убагы келгенде могул адамдарды кичине өстүрүп алып анан кийин чалам деген, чалып аларды ойготом деген ниет бар. Кээ бирлер менен болгону мамиле кармап жүрөм, бирок ойготуп келип бизнести кайрадан жасайлы, мен сага эми көбүрөөк убакыт бөлөм деп айта албайм. Ошондой учурда болуп калат да. Ошого сиз канчалык ошол адамга убактыңызды бөлүп, ошол адам менен иштешкени даярсыз? Же канчалык сиздин лидериңиз ошол адам менен иштешкени даяр? Балким сиз лидериңизден лидерин ойготуп берген жатаптыр. Ошон үчүн бул жерде карап коюңуз. Так, кийинки нерсе, анда эмесе ушул суроолорго жооп берип атып, анан кийин чала баштасаңыз, ошондо сизде чындап натыйжа болот. Ошондо сиздин ниетиңизди адамдар сезет. Жана албетте ишиңиздин пайдасы тиет. Эми сизге суроо, сиз ой пикириңизди жазыңыздар. Сиздин оюңузча эмнеге лидерлер өчүп калышат? Эмне себептен алар өчүп калышат? Себептерди жазыңыздар. Бул жака мага кызык болот аябай. Анан сиздер менен ошол себептерди көрөк сүйлөшүп кетебиз. Эмне себептен алар ошол бизнесте өчүп калышат? Басап биз иштешип аткан компания Фабиликтин кружкасы. Пластик эмес, жанагы табигый материалдардан будайдын сабынан жасалган. Пластиктин жаңы технологиясы, табигый материалдардан жасалган. Так, чогуу иштеп пайда көрөбүз экөөбүз дейт. Эң туура, мына, жакшы. Сиздердин оюңуздарча эмне себептен алар өчүп калышат? Келиңиздер жазалы. Максатын унутуп калат. Туура айтасыздар. Эң сонун Наргиза. Биринчи болуп жооп берди. Наргиза азаматсыз. Акманай да биринчи болуп жооп берди. Эң бат, эң тез ойлонгондор. Да, жазабыз элдер. Келиңиздер, жазыңыздар батыраак. Сиздер жазыңыздар. Так, жакшы түшүнбөгөндөн. Сабыр кылбайт, ишенбейт. Туура, сабыр кылбайт, тезирээк батыраак жеткиси келет. Анан өзүнүн үйрөнүп атканына маани бербейт. Бардык эле жерде тажрыйба алыш керек болот башында. Бул жерге келгенде ал 1 ай тажрыйба алыш керек, анан даяр болуп калыш керек. Анан уже опытный, күчтүү мастер болуп чыгыш керек бул иш боюнча. Бирок мастер болбой калгандыктан сабыр жок. Жаңы өсүп келе жаткан жаңылык көп жашоодо, жаңы илим жаңылыктардан артта калат, илим жетишпегендиктен өспөйт. Туура. Илим билими жетишпейт, ошон үчүн өспөйт. Эң туура. Сиздер да себептер болсо жаза бериңиздер дагы. Мен бул жака сиздерге мен жазып чыккан себептерди, негизги байкап жүргөн себептерди жазайын дагы. Жазып чыгарып койдум. Муну сиздер скриншот жасап алыңыздар. Азыр биз ушул моменттердин ар бирине жооп берип кеткен аракет кылабыз, жетишибизче. Демек, муну скриншот кылып жасап алыңыздар. Бул сиздерге шпаргалка болот. Көрүп, так, бул мен ошол адам менен сүйлөшүп атканда кайсынысы ошого туура келет? Чөптө мына чарчап калды дегенге туура келет кеткен. Же болбосо кесип катары өзүнө кабыл алып экен. Ушул себеп, ушул нерсе менен иштеп чыгышым керек экен, мен деп иштеп чыгасыз. Бул сизге шпаргалка, Анан албетте могул жерде элдер жазып атканда дагы скриншот кылып коюңуздар. Мына сол жакта бизде элдер жазып атат, ушул себептер дагы туура себептер. Ушул себептерден дагы адамдар уктап, өчүп, жатып, эс алып, чарчап, жыгылып, тургусу келбей жана бул бизнесте жок болуп калышы мүмкүн, Наставниктин слабостуна да кетишет. Туура. Наставник жакшы иштебегендиктен да болот. Андай учурлар да болуп калат. Так. Скриншот кылып алыңыздар деп ойлойм анда. Скриншотту кылып ала элек болсоңуздар, анда запистен кылып аласыздар. Кеттик биз анда ар бир моменттерди сүйлөшүп кетебиз демек. Кантип болот?
Биринчи албетте биз буга чейинки сабакта бул боюнча да записин көрөсүздөр. Кечеги сабагыбыздын записи болбой калыптыр. Мен ошол кадамдарды бул жакта жазып отурбайын. Алгач жооп бериштен мурун алгач кадамдарды жасап чыгыш керек болот. Бул боюнча бизде жаңыларды ойготуу деген сабакты да көрүп коесуздар. Баш жагын, ошол баш жагында биз ошол негизги 5 кадамды азыр жазып кеткенбиз. Дароо эле себебин билип алып эле, ушул окшойт деп божомолдоп жооп бере бербейбиз. Аны тактап бериш керек болот. Ошол текшериш керек болот, бирок суроо берип, ошол боюнча бизде кадамдар бар. Жана мен сизге кошулам деп кошулуу ыкмаларын колдонобуз, андан кийин гана жооп бере баштайбыз. Көрдүңүздөр. Ошон үчүн мен бул жерде бул сабакта ошол кадамдарды айтып отурбайын. Ошол жакта көргөн болсоңуз, ошол жакта эстейсиз. Ошол нерселер бул жакта да иштейт. Бул жакта да ошол кадамдарды жасаш керек. Ошол үчүн ошол сабактын мына жаңыларды ойготуу деген сабактын баш жагын көрүп коесуздар. Көргөн болсоңуздар, кайталап конспект жасап коюңуздар, ошол кадамдарды сөзсүз жасашыңыздар керек. Эгер ал кадамды жасабасаңыздар эмне болот? Мындай болуп калат, сиз диагноздон адашып калышыңыз мүмкүн. Диагноздон адашса, врачтар эмне болот билесиздер? Ошол ошончо дарылоо текке кетет, жана тескерисинче зыянын тийгизет. Бул иште дагы ошондой, сиз толук так диагноз койбой эле иштей баштасаңыз, сиздин убактыңыз текке кетет, ал адам убактысы текке кетет, анан ал адам таштап коет. И тескерисинче сиз менен сүйлөшкөнгө даяр эмес болуп калышы мүмкүн. Эртең сүйлөшкүсү келбей калышы мүмкүн. Себеби эмнеге? Ошончо сүйлөштүм, толук чыкпады, пайда чыкпады дегендей. Кача башташы мүмкүн. Ошон үчүн албетте диагнозду так коюш үчүн жана 5 кадамды жасап чыгабыз. Эми кеттик ар бир себеп менен иштеп чыгабыз. Жеке профессионалдуу өнүгүү токтоп калды деген себеп болду дейли. Жеке профессионалдуу өнүгүү. Билесиздер, адамдар жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрбөйүнчө мен кыла алам, мен жасай алам, мен кыла алам, мен жасай аламдарды көп өтмөйүнчө анын иши алдыга кетпейт. Мен кыла аламдарды жасап тургандан кийин жасай баштаганда анын иши алдыга кетет, жана натыйжа боло баштайт. Эгерде адамдар жөн эле жасай берсе, мен кыла алам, мен жасай аламды өнүктүрбөсө, жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрбөсө, деле натыйжа болот жасай берсе. Болгону кеч болот биринчиден, экинчиден ал ойлогончолук, ал күткөнчөлүк деңгээлде болбой калат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө жөндөмдүүлүктөрдү өнүктүрүш керек болот. Ошол адам ошол жөндөмдүүлүктөрдү өнүктүргөн жок, ошол себептен кыла албады, жасай албады. И ошон үчүн токтоп калды. Кийинки нерсе, профессионалдуу өсүү жасашы мүмкүн, жөндөмдүүлүктөрдү өнүктүрдү, бирок жеке инсандык өсүү жок адамда. Аң сезими өскөн жок, ошон үчүн токтоп калды. Кээ бир адамдар, мисалы үчүн айталы, 9%га керектүү билимдерди алат, 9% деңгээлге чыгат, бирок лидерлик боюнча сабактарды көрбөйт. Жана инсандык өсүү боюнча керектүү сабактарды көрбөйт. Мотивация сыяктуу, кандай бир айталы, трансерфинг реальности деген сонун материал бар. Кандай бир айталы, кармический менеджмент, алмазный ограничник деген сыяктуу жеке инсандык өсүүгө тиешелүү пайдалуу көптөгөн китептер, сабактар бар. Ошолорду окубайт. Окугандан кийин ал лидер катары адамдарды багыт берип, аларды жетектеп, аларды өстүрө албайт. Психология боюнча сабактарды окубайт. Мисалы үчүн, Эрик Берндүн оюн ойногон адамдар. Бул боюнча менин сабагым бар, конфликттерди чечүү. Ошого окшогон инсандык өсүүгө тиешелүү материалдарды окубайт дагы, анан 9% болсом жүрө берет. Анан мен жасай албадым, өсө албадым, колуман келбеди деп бул бизнести таштайт. Көрдүңүздөр, өсүү, жеке инсандык өсүү жок. Бирок бул боюнча Джим Рон айткан, инсандын кирешеси анын инсандык өнүгүү деңгээлинен жогору боло бербейт дейт. Демек, башкача айтканда, инсандык өсүү жана киреше. Киреше эч убакта инсандык өсүүдөн көп болбойт дейт. Сиздин инсандык өсүүңүз шунча болсо, кирешеңиз шунча болот дейт. Инсандык өсүүңүз шунча болсо, анда кирешеңиз шунча болот дейт. Албетте инсандык өсүү деле ал жака бериле бербеш керек. Инсандык өсүү менен биргеликте профессионалдык жөндөмдүүлүктөрдү бирге өнүктүрүш керек. Эгерде инсандык өсүү болуп, бирок профессионалдык өнүгүү жасап алса, мисалы үчүн адамдарга чалып, аларга сунуш айтышты, алар менен сүйлөшүп кызыктырышты билбесе, ал инсандык өсүүдөн пайда жок. Тескерисинче, ал адамдарды кызыктырып катташты билсе, бирок инсандык өсүү болбосо, ал адамдарга кызыксыз. Адамдар адамдарга келет. Ошон үчүн инсандык өсүү ушунун үстүнөн иштеш керек. Демек, биз адамга эмнени түшүндүрөбүз? Ошону түшүндүрүп айтабыз. Бир. Мени укта деп атат. Сен адамдарды ойготуп атасың. Ойготпо, укта, эс ал деп атат. Так. Жок болуп кетип атасыз дейт, ооба. Так, эми кайра пайда болдумбу? Пайда болсом 5ти басып коебуз, 5ти басып коебуз. Жакшы эле болуп атат. Жакшы. Катып калдыбы, чыгып туруп кайра кирип көрүңүз. Катпай эле жакшы эле болдамбы? Кимдир бөлөт, азыр кечкурун болгондуктан интернет начар боло башташы мүмкүн. Кечкурун ушундай да, кечкурун битком. Элдин баары интернетке отуруп алды, асылып алды. Ошон үчүн интернетке отуруп, эки кол менен асып алды, анан мына бизде эми
интернет катып атат. Так. Демек ошол ушундай болуп калчу болсо айтабыз, ушундай фразаны уктуңуз беле, инсандык кирешеси, инсандын кирешеси анын инсандык өнүгүү деңгээлинен жогору боло бербейт дегенди уктуңуз беле. Ушул боюнча фраза бар, Джим Роун. 6 жылда миллионер болгон киши, бир убакта сүт саап иштеген, фермада иштеген, жумушчу болгон, анан ушул биздин бизнесте, тармак маркетингде иштеп отуруп 6 жылда доллар миллионер болгон. Өтө күчтүү мотиватор. Сонун китептери бар ийгилик боюнча. Мен ийгилик жаратуу деген сабагымда ошол бүт материалдарынан бөлүшүп, анын сонун идеяларынан бөлүшүп айтып кеткем. Көрүп чыксаңыздар болот. 2 китебинин негизинде негизги идеяларын айтып, биздин бизнесте колдоно турган деңгээлде кылып айтып бергем. Ошол боюнча демек айтып беребиз, жана инсандык өсүүдү өстүрөлү, өстүрбөсөк ушундай болот. Мисалы үчүн лидерлик темаларды көрбөсөңүз, адамдарды жетелеп, багыттап, аларды өзүңүздүн артыңыздан жетелеп бир багытка алып келе албайсыз. Ошон үчүн мен сизге сунушум инсандык өсүүнүн үстүнөн иштеңиз. Мисалы үчүн мен дагы мурун инсандык өсүүнүн ишинен иштебегендикте мындай болгон деп айтасыз. Эгерде сизде андай болбосо, анда наставнигиңизде болгондур. Ошол окуяны айтасыз. Ал наставнигиңизде болбосо, мен ийгилик окуям боюнча жакында сабак өтөбүз. Ошол жерди көрүп коюңуз дагы, ошол жерде инсандык өсүүнү өнүктүрүп отуруп, өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп отуруп, жеңип отуруп, анан кирешебиз чоңойгон окуяларды айтып берсеңиз, өзү адамдар окуялар аркылуу оңой өзгөрөт да. Сен мындай бол дегенге караганда окуяны айтсак, ал өзү мен ушундай болушум керек экен деп өзү ошого умтула баштайт. Ошон үчүн окуяларды айтып бериңиз. Дайым сизде окуялар көп болуш керек. Ошон үчүн интервьюларды көбүрөөк көргөнгө аракет кылабыз, жана ийгилик окуяларын адамдар, лидерлер өздөрү айтып берчү болсо, ошол кураторуңуз, наставнигиңиз айтып берчү болсо, ошол сыяктуу сабактарды, эфирлерди көргөнгө аракет кылыңыз. Ошондо адамдар менен сүйлөшүп айтып бересиз. Адамдар окуяларды жакшы угушат да, окуялар аркылуу оңой ой пикирин өзгөртөт. Ошон үчүн ушул сыяктуу окуяны айтып берсеңиз, анан кийин ал андай инсандык өсүү болуш керек экен, мен ошонун үстүнөн иштейин деп кайра киришет. Мен ошол инсандык өсүүңүздү өнүгүүгө кичине сизге багыт берип турайын, жана салым кошоюн. Сиз менен бир жумада бир сүйлөшүп туралы деп, ал менен уже сопровождение ишин баштайсыз, бир жумада бир ошол темада сүйлөшүп турасыз. Түшүндүңүз, Так, ал жерде өзүбүз таппай адашып жатсак, наставникте күнөө жок, ар адам өзүнөн дейт. Ооба, туура. Так, өзүбүздү таанышты үйрөнүшүбүз керек да, аракет кылып дейт. Наставник көп күнөөнү койбой калды, жоопкерчилик мойнуна алгандан баштап өсүү иншалла бар. Эң туура, наставникке көп күнөөнү коюштун кереги жок. Наставник бере алышынча берди, бере алышынча бере албай, жок нерсени бере албайт. Канча бере алса ошончолук берди. Калганын биз чөйрөдөн, системадан алабыз. Эгерде система жок болсо, наставниги жок, кыйын. Ал эми бизде система бар, бизде көптөгөн эфирлер, көптөгөн сабактар бар, көптөгөн лидерлер тажрыйбасы менен бөлүшүп сабактарды өтүп турушат, ошон үчүн система бар. Жана менин көптөгөн практикам негизинде мен көптөгөн видеолор тартып бөлүшүп атам. Мунун баары система бар. Бул учурда наставникти күнөөлөштүн кереги жок. Наставник болгону сизге керектүү, башында багытты берди. Дальше сиз аралашып алгандан кийин өзүңүз керектүү материалды таап, өзүңүз материалды таап иштесеңиз болот. Биз деле ошентип элескөнбүз. Так, албетте наставниктин колдоо болсо эң сонун, аны пайдаланыш керек. Наставник менен иштеше билишибиз керек, жана иштешүүгө аракет кылыш керек. Эгерде ал андай бизде шарт жок болсо, наставниктин шарты болсо, ага карабайбыз. Же жогорудагы наставник менен иштеп кетебиз, же болбосо өзүбүз системаны колдонуп, системанын жардамы менен иштешти үйрөнүп алсак болот. Системанын негизинде үйрөнүп алыш үчүн наставниктин көп деле кереги жок. Кийинки нерсе кичине максатына жетти, жандыра коюучу максат жок. Башкача айтканда, ал 9%га чыкты, кичинекей алгачкы 1000 сом, 2000 сом, 5000 сом кирешесине чыкты, андан ары жаңы максат койгон жок. Аны жандырчу, аны зажигать этчү, аны ордуна отургуза койбочу максаты жок. Демек эмне кылабыз? Жаңы максат кое элек. Комфорттон чыга албай атат. Мисалы үчүн 9%га чыккан бир убакта, эми жаңы планка 12%, 15%га чыгам деп аракет кылды. Бирок жыгылып калды. Эмне болду? Жыгылып калды, эми өзү бир аз ишенбей калды. Эмне кылабыз? Жаңы планка койгондо жардам беребиз. Жаңы максат койгондо жардам беребиз. Жаңы максат бул кандай? Мисалы үчүн айталы, буга чейин кошумча 2-3 миң же 4-5 миң же 10 миң кирешке чыга алайын. Деди, чыкты ошого, бирок андан ары анда умтулуу жок, максат жок. Демек анда максат жок болгондуктан анда умтулуу жок. Умтулуу жок болгон үчүн уже иштин кызыгы жок боло баштайт. Ошон үчүн азарт болуп туруш керек. Жумуштачы ошол азарт пайда болуш үчүн демек эмне? Анын максатын ойготобуз. Бул боюнча менде команда менен иштөө деген сабакта бүт максатын ойготуу боюнча мисалдарды келтирип бергем. Жана кандидаттын кызыгуусун ойготуу. Кече айтканбыз, бүгүн да айтабыз. Кандидаттын кызыгуусун ойготуу боюнча сабакты көрүп чыгасыздар. Биздин командалык сайтыбызда ошол сабак бар. Көрүп чыгыңыздар. Жана аны конспект кылып алып, практикада жасай баштаңыз. Башында 1-2 көргөнүңүздө анча түшүнбөй каласыз. Анан кайра кайталап көрүп, кайра кайталап практикада жасай бергениңизде жакшы түшүнө баштайсыз. Ошондой эле мен да практикада ошол техниканы колдонуп аткан учурларымды көрүп турсаңыз, мен маектешүүлөрдүн көп тартып киргизип атам сайтыбызга. Маектешүүлөр деп ошол жерде плейлист дагы бар маектешүүлөрдүн. Ошолорду көрө берсеңиз, мен да ошол техниканы колдонуп атканымды көрөсүз.
Ошентип дагы жакшыраак түшүнөсүз. Так. Так, кийинки нерсе бизде баары тең эле муну моюнга ала бербейт. Муну эске алыш керек. Баары тең эле моюнга ала бербейт. Ошол жаңы максат койбой калганын моюнга ала бербейт. Кимдирби ошол темада сүйлөшкөн. Даяр жаңы планка, жаңы максат койгону. Бирок айтсак болот, биз байкашымча сизде ушундай болуп аткан жокпу деп сурайсыз. Эч убакта сиз мурун максат койгон экенсиз кичинекей. Ошо кичине максатка жеткен экенсиз, андан кийин унутулбай калыпсыз дебейбиз. Анын ордуна менин оюмча ушундай болуп атат окшойт. Кандай дейсиз ошого? Ошого кошуласызбы же кошулбайсызбы десек, кимдирбирөө моюнга алып кошулат. Ооба, мен жаңы максат койбой калдым, ойлонуп көрсөм, ошону койсом жакшы болмок экен эле десек, дегенде анан биз айтабыз, келиңиз ошол боюнча көрүшүлөшөлү, мен сизге ошол жаңы максат койгондо жардам берейин деп туруп ошол темада уже максат коюу темасынан багып бере баштайсыз. Бул боюнча команда менен иштөө деген биздин сабактарда группа жетелеп өстүрүү деген разделде бүт бар. Эмне кылсак болот? Менде да мурун ушундай болгон. Мен жаңы келгенде жаңы деңгээлге чыга алган эмесмин. Анан мен инсандык өнүгүүнүн үстүнөн иштеп атып, анан жаңы деңгээлге чыга алдым деп ушул окуяны айтып бересиз. Бул жанагы жеке профессионалдык өнүгүү боюнча экен, мен туура эмес болуп калдым. Так. Эми бул боюнча мына жаңы максат кое элек дегенде, мына стандарт жөнүндө сүйлөшсөк болот. Стандарттын жогорулатуу, жашоонун жаңы деңгээлин кабыл алууга жардам беребиз. Ошол жаңы жашоонун стандарттары деген сөздү уктуңуз беле? Ошол боюнча түшүнүк уктуңуз беле, алдыңыз беле, албадыңыз беле деп суроо беребиз. Анан кичине түшүндүрүп беребиз. Жашоонун стандарттары бул эмне? Мисалы үчүн, кимдир бирөө үчүн дүкөндө киргенде, бир киргенде $200-300 иштетип коюу нормалдуу көрүнүш. Кимдир бирөө үчүн бул өтө чоң сумма. Даже бир айда табыш кыйын алат акчаны деп. Мисалы үчүн, сиз азаматсыз, бул стандартка чыга алдыңыз эң сонун. Мына ушул азыркы учурда пабликте азыр 2-3 миң киришеге чыктыңыз, бул да эң сонун. Албетте, бул башталышы, канчалак адамдар ушул тепкичке деле чыкпай жүрүшөт. Бул эң сонун. Бирок өзүңүз билесиз, бул аздыклап, бул эч нерсеге жетпейт. Эми сизге менин сунушум, келиңиз жашоонун, мисалы үчүн директор болду дейли, 30-40 миңге чыкты. Келиңиз жашоонун жаңы стандартына чыккан аракет кылалы. Же болбосо 4-5 миң болсо, ошол жаңы стандарт коелу. Стандарт деген бул эмне? Бул биздин жашоодо көнгөн адаттарыбыз, кайсы жерде тамактанабыз. Мисалы үчүн, кимдир бирөө айталы, пирожки жеп жүрөт, обедте жана башка көчөдө жүргөндө, бул ошол адамдын жашоо стандарты. Боло берет дегенде стандарт. Кимдир бирөө айтат, бул эми убактылуу, мен пока аз акча таап атам. Туура эле. Бирок чоң стандартка умтулуш керек. Эртеңки күнү мисалы үчүн айталы, бир отурганда 500 сом же 1000 сом кетирип отурган желеде тамактана баштайын. Ошого умтулайын деген бул стандартты жогорулатуу. Көрдүңүз, менин балам мисалы үчүн кадимки мамлекеттин мектебине баратат дейли. Бул жашоонун стандарты. Эми жашоонун стандартын жогорулатууда эмне болот? Биз частный мектепке барып баштайбыз. Бул жашоонун кийинки тепкичтеги стандарты. Демек эмне? Ал адам менен стандарттарды жогорулатуу жөнүндө сүйлөшөбүз. Стандарттарды жогорулатып отурса адам, ошондо өсүү болот. Ошондо ал карьера боюнча өсөт, ал жумуш боюнча өсөт, бизнес боюнча өсө баштайт. Ошого умтула баштаса. Умтулбаса деле жашоо өтө берет. Бирок мен ушундай жашадым, мен мындай кедей болуп жашадым, мен нищий болуп жашадым, мен мындан жакшы жашабасам болмок эле, мен көп жерлерди көрбөдүм, көп жака чыкпадым. Менин эс алууга барган жерим бул айталы Ак Буура болуп атты, же болбосо Бишкектиктер болсо Бишкекте ГЭС-2 болуп атты. Ошондой жерлерди эс алып аттым. Же болбосо Ысык көлгө барганда эс алганда, эптемей дикий пляждарды эс алып аттым деген нерсе болбош керек да. Мен ушундай сонун жашадым, ушундай жерлерди көрдүм, мондой нерселерди башыман өткөрдүм, кандай сонун жашадым деген нерсе болуш керек. Ошого стандарттарды чоңойтуп турсак, эртең аттең кылбай коебуз. Жашоо өтө берет, стандарттарды көтөрбөсөк деле. Демек, ошол стандарттарды көтөрүл деп ошол боюнча багып бересиз, сүйлөшөбүз. Стандарттарды жогорулатуу үчүн дагы мисалдардын бири, кандайдыр бир кымбат автоунаанын ичине отургузуп көрүңүздөр. Мен мисалы үчүн лидерлер болуп калганда, ким по пути болсо чыгып отургузуп алган аракет кылам. Эмнеге дегенде ошол стандартты көрүш керек. Ошол мен мисалы үчүн бир убакта ошол мен эски автоунаа айдап жүрө бергенде, мен бизнестерге акчаларды киргизип жүрө бергенде, биз жаңы автоунаа ала алган эмеспиз, эски автоунаада жүрө бергенбиз. Жаңы автоунаанын ичине кирген деле эмес экен. Биринчи киргенде аябай шок болдум. Ох, мынча сонун, мен да ушундай автоунаа айдагым келет деп көзүм жанып кетти. Көрдүңүздөр, стандарттардын жогорулаганы. Ошол стандартты лидериңизге жогорулатканга жардам бериңиз. Стористер аркылуу мына мен көрсөтүп атам, мен мактаныч максат эмес, сиздер да ушундайга жетсеңиздер болот демекчимин, деп көрсөтө берсеңиз болот. Бул мен бир убакта ушуга жетем деп ойлочу эмес элем. Бул мен үчүн какой-то фантастика болчу депчи. Бизде лидерлер дайым бөлүшөт, чет өлкөлөргө чыгып эс алуу бул депутаттардын аялы, бизнесмендердин аялы, жана бир чиновниктердин аялы гана болот. Же болбосо ойноштор болот деп элестеткен бойча бирок азыр мына мен жөнөкөй эле адам ушул жака келип атам. Мен дагы бул стандарттарды көтөргөн. Ошол боюнча сүйлөшүп айтып бересиз, ошол боюнча бөлүшөбүз, идея жана көп сөздөрүңүздү айтып кетесиз.
Демек стандартты жогорулатуу керек болуп калат кээ бирлерге жада калса жүр деп. Мен мисалы үчүн жаңы эле башында иштеп атканда мындагычы элем мурун эме бир шаарда жашагандыктан айтат элем жүр автосалонго баралы. Мен сабактарымда да айт элем автосалонго өзүң бар. Же болбосо машина базарга бар дагы машиналарды көрүп чыгып максат коюу үчүн. Как будто жакында бир айларда акча түшөт, ошондо алайын деп атам дегендей кылып карап, мен машинаны түшүнбөйм, бир сыра көрүп чыгайын деп атам деп көрүп отуруп, кармап көрүп, канча деп атасыз, ушундай деп атасыз, канчага бересиз деп кичине содулашып, алымыш болуп, ошентип ойноп көргүлө. Ошондо сизде ошол нерсеге жакындык пайда болот. Анан ошол нерсеге умтулуу пайда болот деп тапшырма берет элек. Мына бул стандартты чоңойтуу. Квартирага ошентип баруу. Сонун бир кооз үй, ремонт, дизайндарды көрүү, Так, мамлекеттин ишинде бир ай иштеп 5000 алышат. Афабелик ай иштесең жакшы нерселерге жетишесиң. Туура айтасыз, кайгыныч. Так. Ошон үчүн мына стандартты көтөргөнгө жардам беребиз. Кийинки нерсе, планка өтө төмөн, стандарт төмөн деп атабыз. Ошон үчүн натыйжа кичинекей. Натыйжа кичине болгондуктан мына өзүнүн мындай күткөн натыйжасын күткөнүнө болот да. Мисалы үчүн лидер иштеди, жарым жыл иштеди, 9%га чыкты. Эмнеге? Бул жакта планка төмөн, умтулуу төмөн. То есть максаты кичинекей болуп атат, аны жандырбай атат, Стандарт төмөн. Ушундайга жетсем боло берет. Мисалы үчүн бизде Самара кеңешинде деле жаңы келгенде өзү бул бизнесте канча киреше көрсөң нормалдуу болмок десем, бир 10 000, 15 000 чыкса жаман сонун болот эле деген. Анан биз стандартты көтөргөнбүз. 10-15 000ге сен жөн эле оңой эле чыгасың. Башында кыйын болгондой боло берет, атак оңой эле чыгасың. Сен бул бизнесте 50 000, 100 000 да тапсаң болот. Ошондой суммалар бар, адамдар таап атат, көрүп атасың. Сен деле табасың, биз деле тапканбыз, демек сен деле табасың. Сен бизден хуже эмессиң деп айтып, ушинтип стандарттарды көтөргөндө эмне болгон? Ошондой акчаларды табамбы? Ушундай суммалар тапса болобу бул бизнестен деп таң калган да. Мына көрдүңүздөр, ал өзү ишенбей атат, биз айтып атабыз, сен табасың ой эле деп атабыз. Ушинтип анын планкасын, стандарттын көтөрүү, И албетте жөн эле кур сүйлөбөстөн анын күчтүү жактарын айтабыз. Самара, сен мондой күчтүү жагың бар, мондой күчтүү жагың бар. Ошол жактан бизге окшошсуң. Ошон үчүн сен деле жетесиң. Анан мондой күчтүү жагың бар. Ошон үчүн ошол себептен сен Гүлназияга окшошсуң деп салыштырып эмне кылганбыз? Планкасын көтөргөнбүз, Анан ошентип отуруп эмне чоң суммаларга чыкты. Демек планкасы өтө төмөн болгондуктан дагы ал адам жыгылып калып, таштагысы келип, кыла албай, ушундай болуп чөгө башташы мүмкүн. Демек эмне стандарттын көтөрөбүз, Өзүнө ишеними жок болушу мүмкүн бул жерде. Өзүнө ишенимдин үстүнө иштейбиз. Бул боюнча мен өзүмө ишенбейм деген видео бар, ошол сабакты көрүп чыгабыз. Жана ага дагы көрүп чык деп ошол темада сүйлөшөбүз. Эгерде өзүнө ишеними жок экенин байкай баштасак. Көбүрөөк ошол темада сүйлөшөбүз. Кел ошону көрөлү деп туруп, өзүңүз көрүштөн мурун бир сатасыз. Бир-эки ал жерден кызыктуу мисалдарды келтиресиз. Мисалдарды уккандан кийин, ушундай сонун фишкалар бар экен да, көрөйүнчү анда деп көрөт, Анан көргөндөн кийин ошону сүйлөшөбүз. Көрдүңбү, ошону колдон деп койбойбуз. Ошол жерде ушундай моменти бар эле эсиңде, да. Сен кайсы моменттерди байкадың деп эстетебиз кайра. Өзүңдө кайсы моменттерди байкадың? Кайсы көнүгүүлөр сага жакты деп сүйлөшөбүз, Жаккан, ушулар жакты дегенден жакшы. Кел эми ошол нерселерди колдонушту баштайлы. Сен менен бир жумада 2 жолу, же бир жумада 1 жолу, же болбосо бир жумада 3 жолу сүйлөшүп туралы ушул темада байланышып деп, ошол темада улам сүйлөшүп ага өсүүгө, ошону жеңүүгө жардам берип турабыз. Багыт берип, Анан албетте ал менен иштешип жүрүп, сүйлөшүп жүрүп, анын күчтүү жактарын байкайбыз. Ошол күчтүү жактарын айта баштайбыз. Ошондо адам өзүнө ишене баштайт, Аны бул натыйжалар азыркы жашоосу канааттандырабы, ошону сурап көрсөк болот. Азыркы жашоону сага канааттандырабы, сага жагабы, жакпайбы дейбиз, Анан аны өзгөрткүсү келеби, жокпу, ошону сурайбыз. Анан сиз тараптан ошол колдоо, консультация, багыт берүүңүз керек бага деп сурайсыз, Мен сара тараптан ошол кандай карайсың, мени багыт берип турушум керек десе, көпчүлүк албетте сонун болмок дейт. Анда кел, сен менен ушу бир жумада бир сүйлөшүп турабыз деп өзүңүзгө эмеге коебуз, тизмеге коюп туруп, бир жумада бир сүйлөшүп баштайсыз, Ошол көңүл бурбай калып, ошол адам менен иштешпей калганда дагы, демек эмне болот? Кээ бир адамдар жок болуп кетет. Кээ бир адамдар иштешсең да жок болуп кете берет. Бар ал нерсе биздин колубузда эмес, ал адамдын чечими. Биз аны эч нерсе кыла албайбыз, Ошону укканы даяр болсо эң сонун. Укпай жок болуп кетип атса, муну ал адамдын чечими. Так, сүрөттү басып койсоңор чыгат, Үнү булбай атат. Жардам бериңиздер дейт. Так, көптөн бери натыйжа жок. Мына иштеп атат, көптөн бери иштеп атат, бирок натыйжа жок. Эмне? Биринчиден бул настройдон болушу мүмкүн, ишенимден болушу мүмкүн, Ишенимдер. Анын ишенимдери мисалы үчүн мындай болушу мүмкүн. Мен 100 000, 150 000 таба алам бул бизнесте, бирок 500 000 жакынкы 1-2 жылда, 2-3 жылда таба албайт окшойм деген ишеним болгон менде. Анан Тони Роббинс сабагына катыштым, натыйжасында ошол ишенимди оңдодум мен. Оңдогондон кийин 1 жыл 1 айдан кийин бизде 500 000 сом киришеге чыктык биз. Ошол иштеп атканда 19-жылы, 18-жылы сабакка бардык, 19-жылы мартта же апрелде биз ошол киришеге чыктык. Алгачкы жолу. Анан мына көрдүңүздөр, ошон үчүн ишенимдердин үстүнө иштейбиз. Бул жерде карап көрөбүз. Настройдон болуп атабы же ишенимден болуп атабы? Сурап отуруп түшүнөсүз, ишенимден болуп атат. Сиз бул боюнча кантип үйрөнөм дешиңиз мүмкүн.
Менин көптөгөн мен лидерим менен маектешип аткан, сүйлөшүп аткан видеолорумду көрө берсеңиз түшүнө баштайсыз, сезе баштайсыз, уга баштайсыз. Уши жарым жолдон сүйлөп аткан жерден түшүнө баштайсыз. Настройдо проблема экен, ишенимде проблема экен деп түшүнө баштайсыз. Кээде суроолорду берип алып түшүнөсүз. Муну сиз практикада көп жолу жасап аткандан түшүнө баштайсыз. Демек сизге бул болгону багытта настройго көңүл бурушуң керек, же ишенимге көңүл бурушуң керек. Көптөн бери натыйжа жок болуп атса. Же жөндөмдүүлүгүн өнүктүрбөйт. Ал настрой бар, аффирмацияны жасайт, вроде ишенимдери жакшы. Бирок эмне тупо, глупо, просто жөн гана адамдарга мисалы үчүн продукция жөнүндө жакшы маалымат беришти билбейт, мисалы үчүн. Демек ошонун үстүнө иштейбиз. Же болбосо маалымат беришти билет, бирок аны катталууга жеткире албайт. Демек эмне? Заключение сделки, сатуу баскычтары деген сабакты көрүп чыгасыз, ошол боюнча багыт берип чыгасыз. Жана ошону көр деп ага да үйрөтө баштайсыз. Сделканы бүтүрүштү билбейт, кайсы сөздөрдү менен жабыш керек, ошол боюнча иштейбиз. Кээде болот, продукциянын жардамы менен кызыктырып каттай алат, бирок тааныштар тизмеси менен мисалы үчүн иштей албайт. Ошол сыяктуу көптөгөн жөндөмдүүлүктөр. Же болбосо катташты билет, бирок ага продукция жөнүндө сабак өтүп үйрөтө албайт, группасына, структурасына. Демек эмне? Жөндөмдүүлүктөрдү карайбыз. Кайсы жөндөмдүүлүктөрдөн ал аксап атат? Аны кантип билесиз? Аны бир сүйлөшкөндө билбейсиз аны. Бир жумада бир жолугуштуруп, тапшырма берип атып, ал менен сүйлөшүп атып, суроолор берип атат. Кайсы ыкмалар менен иштеп атасың? Адамдарга кантип айтып атасың? Жолугушууларды кантип уюштуруп атасың? Эмне деген сөздөр менен аларды чакырып көрүп атасың? Эмне деген жооптарды угуп атасың деп сурап беребиз. Ал ошол негизинде бизге түшүнүктүү болот. Кайсы жөндөмдүүлүктөр өнүктү? Албетте аларды машыктырабыз. Жөндөмдүүлүктөр начар болсо жөн эле тапшырманы жаса деп дебейбиз, жасап көрөлү. Так, өзүң жасап көрдүңбү? Жакшы. Эми экөөбүз жасап көрөлү деп экөөбүз жасап көрөбүз. Бул боюнча команда менен иштөөдө бүт куралдарды бергем, мисалдарды келтиргем. Ал нерсеге биз азыр чукуланып, кайрылып отурбайлы, материал чоң. Ошон үчүн мисал ошол жактан көрөбүз. Системалык иш жок, системалык жолугушуулар жок. Бул көп эле лидерлерде. Өткөн жумада канча адамга сунуш айттың, канча адам менен телефондо сүйлөштүң, же канча адамга бизнес жөнүндө түшүндүрүп бердиң деп сурасак, көпчүлүгүндө бирөө болот бир жумада. Кээ билетки бир айда бир болот. Анан кантип ал өсөт? Ошол боюнча көңүл бурабыз. Демек ошол боюнча айтып беребиз. Ошол проблема болсо, статистика болмоюнча натыйжа болбойт. Системалык түрдө иштемейинче болбойт. Кел, ошол боюнча иштешти баштайлы деп ошол темада сүйлөп бересиз. Мисалы үчүн убакытты туура пайдалануу боюнча бизде сабакта Альберт Грейдин сонун ийгиликтүү адамдар деген бар. Кандай адаттарды билет, адаттарды өнүктүрүшөт. Ийгиликсиз адамдар эмнеге көңүл бурушат? Ошол боюнча бүт бар. Ошолду айтып бересиз. Анан ийгилик жаратуу деген тема боюнча да айтып бересиз, мисалдарды келтирип. Так, убакыт аз болду. Демек, балким же күнүнө 1 саат бөлөт, же 2 саат бөлөт. Болду, ошо менен бүттү. Бизде Мирхиял Кожоева бир убакыт ошентип иштеп жүргөн, 6 ай иштеп натыйжа көргөн эмес. Анан кийин биз сүйлөшүп отурган түшүнгөндө күнүнө 2 саат убакыт бөлөт экен. Анан айттык, өтө аз. 2 саат бул түшүнүп алуу үчүн. Акча барбы жокпу көрүү үчүн, аралашуу үчүн. 2 саат аздык кылат. 3-4 саат убакыт бөлүп жок дегенде. Ошондон натыйжа болот деп айтканда, анан кийин ошентип кыла баштады, анан кийин натыйжа боло баштады. Албетте настройдо да проблема болду, аны да алдык. Натыйжасында бриллиант директор болду, элитный директор да ачты окшойт, адашпасам. Так, наставник менен иштөө жок, демек наставник менен иштөө жок. Бул боюнча дагы карап иштей баштайбыз. Кайрадан жасап көрүүгө даярбы? Кайрадан сиз менен келиңиз. Наставник катары мен сизге убакыт бөлө албадым окшойт көбүрөөк. Эми сизге көбүрөөк бөлсөм, кайрадан киришип иштегенге даярсызбы? Мен сизде көбүрөөк сиз менен сүйлөшүп, көбүрөөк байланышып турам. Ошого макулсузбу дегенде, макул десе, келиңиз анда киришип баштайлы дейсиз. Же болбосо ошол лидериңиз айтасыз, ошол лидер сизге киришсе, көбүрөөк убакыт бөлсө, кайрадан киришип иштегенге даярсызбы десек, кийиндирбей өчүп калган жеринен кайра жанат, бирок себептерин көрсөтүп беребиз. Сиз ушундай жасадыңыз эле, ушундай болуп калды. Эмнеге? Настрой начар болуп атты, же ишеним начар болуп атты. Ошону оңдош үчүн мындай кылалы деп туруп айтасыз. Так, менден консультация алып турууга даярсызбы деп сурайсыз, же болбосо лидериңизден жана менден, экөөбүздөн. Экөөлөп сиз менен иштешебиз деп айтабыз. Кийинки момент албетте статистика. Статистиканы эстеп коелу, статистика. Баары бир биз 10 адам менен чалып сүйлөшүп аларды оготууга аракет кылсак, баары бир 10 адам тең кайтпайт. 10 адамдын жок дегенде 3-4, 5 ошондой сүйлөшүп, анын себептерин көрсөтсөк деле кийиндирбей баары бир таштайт. Кимдир бирөө кайра жасап көрөйүн деп жасайт. Ошого буга даяр болуңуздар. Биз канча сүйлөшсөк да кандайдыр бир бөлүгү баары бир жок болуп кетет. Ошону айттык башында, дагы эстетип кетебиз. Бизнесте жашоодо сынып калды, ушундай учурлар да болот. Баарыбызда тең ушундай учурлар болуп турат, жашообузда билесиздер. Ошону айтабыз. Бул нерсе болуп турат, баарыбызда менде да болгон, же кураторумда, же наставнигимде болгон, же болбосо Мирлан Батырхановда болгон деп туруп окуяны айтып беребиз.
Адамдар эмнени жакшы түшүнөт деп атабыз? Окуяларды. Адамдар эмне аркылуу чечим чыгарат? Окуялар аркылуу жакшы чечим чыгарат. Мындай кыл дегенге караганда, ушундай кылып чечти, анан ушундай ийгиликке жетти десек, ошол аркылуу оңой чечим чыгарат. Ошол аркылуу оңой кайра бизди угат. Сөзүбүздү айтайын деген сөзүбүздү жакшыраак түшүнөт, жакшыраак кабыл алат, Ошон үчүн окуя айтып беребиз. Сизди түшүнөм, биздин наставникинде деп туруп ушундай учур болгон деп ал мынтип чечти деп айтып беребиз. Жашоонун сабактары бизге сынып калуу үчүн эмес, ал сабакты өздөштүрүү үчүн, ой жүгүртүү, ишенимдерди өзгөртүш үчүн берилет. Ошол биздин көз карашыбызды, ой жүгүртүүбүздү же болбосо ишенимдерди өзгөрткөндө, анан кийин биз ошол сабакты түшүнгөн болобуз дагы, ошол ишти оңой жасай баштайбыз. Ошол үчүн кээ бир сабактарды биз ийгиликке жете албай, аткара албай, кыла албай атсак жашоонун, анда бул сабак деп кабыл алалы. Анда ошол сабакты кабыл алайлы кантип? Мен кайсы жерин түшүнбөй атам, кайсы жеринен адашып атам, кайсы жерде көз карашым туура эмес болуп атат деген сурооду берели. Мен сизге ошол нерсени жеңгени, жашоонун сабагын өздөштүргөнгө жардам берейин. Анан жашоонун сабагын өздөштүрүп алсак, сиз сынбастан алга көздөй натыйжага жете баштайсыз. Сынып калыш оңой, баарыбыз. Ошол бир сабакты берип атса, мисалы үчүн айталы, Кудай сизге бир сабакты берди, ошол сабакты өздөштүргөн ордуна сиз азыр багынып койсоңуз, эмне болот? Ал сабак эртең кайрылып кайра келе берет сизге. Үйрөнүп алгыча. Себеби сиздин ниетиңиз ошол болуп атат. Сиздин Кудайдан сураганыңыз ошол болуп атат. Мисалы үчүн айталы, Кудай, мен 100 000 айны табайын деп ниет кылып атасыз, тилек айтып атасыз, аффирмация кылып атасыз, визуализация кылып атасыз. Бирок 100 000ге киреше чыгыш үчүн сизде сыноолор болуп атат. Кандай? Лидерлер менен иштей албай атасыз. Лидерлер келди сизге, иштей албай атасыз. Убактылуу. Лидерлер жетелеп өстүрө албай атасыз. Аларды өстүрүштү билбей атасыз. Убактылуу. Сабактар берилет. Ошолорду өздөштүрүп алгандан кийин сиз 100 000ге чыгасыз. Өздөштүрүп алмайынча чыга албайсыз. Сиз өзүңүз сурадыңыз Кудайдан. Кудай ошол сизге мүмкүнчүлүктү берди, лидерлерди берди. Эми ошол лидерлер менен иштеп кетиш керек. Мен лидерлер менен иштей албай окшойм, немая окшойт, кыла албай окшойм десеңиз, сабакты өздөштүрө албай калдыңыз. Ал эми иштей албай атам, кантип иштешти үйрөнсөм болот? Кел, могу сабакты көрөйүн. Могу адам кантип иштептир, көрөйүн. Могу адам кантип практикада иштеп атат, ошону видеого тартып киргизип атат Мирлан Батырханов. Же болбосо сиздин лидериңиз киргизип атат. Же болбосо лидериңиз бөлүшүп атат сабакта. Мисалы үчүн Гүлназ Борбуева, же болбосо Самара Кеңешова, же болбосо Арсланбек кызы Атыргүл, жана башка күчтүү лидерлерибиз баары бөлүшүп атат. Ошону көрүңүз, угуңуз, жана алардан консультация алыңыз. Кантип иштешип атат? Ошолорду көрүп жүрүп, анан сиз түшүнөсүз. Же болбосо таштап коесуз, сынып калып. Колуман келбей атат деп. Сынып калдым, таштап коюш оңой деп ушуну айтасыз, А бирок ошол сабакты өздөштүрүп алыш бул кыйын. Бирок өздөштүрүп алгандан кийин, сиз түшүнүп алгандан кийин ошол сабактын жардамы менен сиз өсө баштайсыз. Менде да болгон 1 жыл бою директор деңгээлине өсө алган эмеспиз. 3-4 лидерибиз бар эле, 15%га чыгат эле, 15%дан директорге чыгат эле, кайра түшүп кала берет эле. Анан лидерлик боюнча сабактарды көрүп, китептерди окуп, ошол нерсени практикада колдоно баштагандан кийин, ошол боюнча сабактарды өтүп бере баштагандан кийин алар да түшүнсүн, лидерлер бул кийим, лидерликти кантип үйрөнсө болот, лидерлерди кантип астынан эчтип өстүрүп чыкса болот. Ошол боюнча куралдарды берип, сабактарды өткөндө резко 1 жылда биз, кийинки жылы, биринчи жыл директор болуп тура бердик, кийинки жылы Дароо Рубин директор болду. И Бриллиант директорун ачканбыз. Көрдүңүздөр, ошол сабакты өздөштүрүп алганда, анан бизде натыйжалар болот. Эгерде өсө албай атсак, жылбай атсак ордубуздан, демек биз сабакты өздөштүрбөй атабыз. Дагы деле мурунку бойдон жасап атабыз. Ошол жөндөмдүүлүктөрдү өнүктүрбөй атабыз. Жаңы жөндөмдөрдү инсандык өсүүнүн үстүнө иштебей атабыз. Жаңы жөндөмдүүлүктөрдү өнүктүрбөй атабыз. Көпчүлүк лидерлер менен 9% болтам, 12% болтам, өсө албай атам дегендер менен сүйлөштүрүп, ушул сабактарды көрдүңбү десек, көргөн эмес болот. Же болбосо бир убакта көрдүм, бирок колдонбодум элекмин дейт. Кайталап кайра көр, конспект жаса, анан жасадым. Анан практикада жасай баштадым. Бир жолу жасаганда эмес, көп жолу жасаганда түшүнөсүң. Көп жолу жасаганда колуңан келе баштайт деп түшүндүрөбүз, анан кыла баштайт. Ушул моменттерди айтып кетебиз ага, Чарчап калды, көптөн бери салуу, саякаттар, маарекелер жок, энергия жок. Биздин бир лидерибиз бар, чет өлкөгө саякат алган, бирок финансылык кыйын абалда келгендиктен ошол анча-мынча карыздарын бериш керек болуп калгандагы, чет өлкөгө саякатта алыш керек эле, албастан акчалай алган болуп калды, ушундай болуп калды. Тилекке каршы чет өлкө саякатына барбай калды. Энергия жок, энергия бере албайт башкаларга. Эмне болду? Обороты түштү. Обороттору, соодалары түштү. Ошон үчүн ушул нерсени макул, чет өлкөгө саякат кымбатка турат. Болуптур, ошонун жарым суммасына башка бир жерге барып келиш керек, эс алыш керек. Ал кандай бир ошол бизнесте иштеп, ошол тапкан акчасы күнүмдүк турмуштан ашпай калат, киришип кетип атат, Демек эмне? Ал жолдошу менен, үй бүлөсү менен бир сөйлөшүш керек. Менде ушундай проблема болуп атат. Ошон үчүн мен
кандайдыр бир бөлүгүн алып топтойм, мен бул бизнесиме вложение, бул бизнесте вложение бул только ушундай жакка барыш, энергия алыш, ошол сүрөттөрдү тартып келиш, анан инстаграмда көрсөтүш, ошол нерсени мен ооба сакталат. Кечээдей ката болуп калбаса эле сактайбыз. Ушундай болуш керек, ошондой болуш үчүн мен сүйлөшүп ал деп айттым мен, мисалы үчүн лидерге. Эми сүйлөшүп алса ал кайра энергияны алат. Мындай экен, адам баласы эгерде бир жерде бирөөнүн колунда иштесе, бир тармакта 2 жыл көңүл мотивация менен иштей алат экен, бир тармактачы. Эгерде ал бирөөнүн жумушун жасап атса, айлыкка иштесе. Эгерде ал ишкер болсо 5 жыл экен да. 5 жыл бою ишкер өзүнүн бизнеси болгондуктан, ишкер ошо 5 жыл бою анча чарчабайт экен да. 5 жылдан чарчоо кете баштайт экен, кызыксыз боло баштайт экен ошол жумушчу. Ал эми бизнестин ээси болсо, башкалар аркылуу иштеп, ушундай болсо команда аркылуу иштеп, ушундай болчу болсо анда ал көбүрөөк болот. Ошон үчүн эмне делегирование дегенди дагы эске алыш керек. Делегирование дегенди колдонуш керек. Бул деген баардык эле майда окшош жумуштарды өзүбүз эле жасап жүрө бербей, ай ага 5000 сом берип койгонбу, андан көрө 5000 сом өзүм үнөмдөп калбайынбы десеңиз, энергияңыз жоголот, чарчай баштайсыз. Күнүмдүк окшош иштерди сиз бирөөгө тапшырышыңыз керек болот. 5000 акчаны аябастан ошого берип, өзүңүз бизнестин чоңойтуунун үстүнө иштеңиз. Мисалы үчүн офисиңиз бар болсо, кечке товар берүү жана башка сыяктуу иштерди бирөөгө бериңиз. Кимдир бирөөгө ошол кимдир бирөө 5000 сомго да муктаж болуп атат. Сиз үчүн 5000 сом чоң сумма болушу мүмкүн, бирок 5000 сомду бербесеңиз, сизге кошумча 10 000 сом келбейт. Чарчап каласыз. Ошон үчүн эмне кылабыз? Ошон үчүн албетте ошол 5000 сомду берип атып, плюс 10 000ге чыгыш үчүн башында 5000 сом берип, ошого даяр болуңуз. Ошого көнүңүз, бул жакты көндүрүңүз. Биз башында жумушчуну алганда ойлогонбуз, кантип берип койбос ага 7 000, ошол мезгилде 7 000 төлөчү элек, 7 000 плюс процент. Проценти менен билбейт элек. Проценттер менен 20-30 барып калат эле. Аны ошол кантип берип койбос 7 000 дейт элек. 7 000 кысканып кетет элек. Бирок албасак айла жок болуп атты, жетишпей атты. Анан алганда мен кайра карап атам, алалы, эмне болсо да, бирок коркуп атты кантип беребиз деп. Бирок алып ага айлык берип баштаганда ушунчалык сонун нерселер болду, Роза Азимкулова угуп атсаң, мына бизде биринчи администратор болгон, сону жасап берди, сону системалаштырып берди. Анан мен аны посттор жана жапышкаларды башкалар жазып үйрөтүп атып, сонун администратор кылып чыгардым. Биздин баракчабыз сонун оформление болуп атты. И клиенттер көбөйүп атты. Көп клиенттерди, кардаларды жоготуп коюп аткан элек, бирок жоготпой алдык. Азыр эме өзү оператор алганда, офиске оператор жардамчы алганда ушундай болду. Азыр өзүмө жеке жардамчы албайын деп атам. Эмнеге дегенде көп майда иштер калып кетип атат. Ошол иштерди бөлүштүрүп бербесем, баары бир жасалбай калып кете берет экен деп, ошондой. Көрдүңүздөр, кээ бир ишти бирөөгө тапшырышыңыздар керек болот. Ушунда чарчап калбайсыз. Анан албетте кандайдыр бир награда коюп туруш керек өзүгө. Чет өлкөгө саякат. Жада жок дегенде Ташкентке барып келишти команда. Ташкентке барып келип, ошол сыяктуу акцияга жетпесеңиз дагы өзүңүздүн эсебиңизден барсам болобу деп кураторуңуз менен сүйлөшүп, наставниңиз менен сүйлөшүп, эсептеп көрүңүздөр. Канча убакта чыгат, Мисалы үчүн 15ке жакындап калсаңыз, 12ге жетсеңизчи, 9% чыккан болсоңуз, 15ке аз эле калды. Балким өзүңүздүн эсебиңизден бир барып келетсиз. Эгерде көптөн бери иштеп чыга албай атсаңыз да, балким ошол нерсе жетишпей аткан болот сизгечи. Эгерде экөөнүн айырмасы чоң болуп кетсе, сиз 12% жүрөсүз, бирок директордун саякатына барсаңыз, анда чөнтөгүңүз кыйналып калат, анда балким андай рахат албашыңыз мүмкүн да. Кенен жүрө албайсыз да. Себеби директордун жанында мисалы үчүн кошумча 200-300 доллар жисе, сизде 100 доллар болуп эч нерсеге жеткире албай калышыңыз мүмкүн. Ошол учурларды эске алыш керек болот. Ошол учурда директоруңуз менен, драгоценный директоруңуз менен муну кеңешесиз. Бирок чарчап калбаш үчүн ушундай нерсени кошуп туруш керек. Же болбосо тапкан акчаңызга кандай бир өзүңүзгө кызыктуу бир шуба, нерсе, шуба бул болгон мисалы, ага жетпеши мүмкүн акчаңыз, кандайдыр бир сонуңузду өзүңүзгө бир белек алып беришиңиз керек. Үй бүлөңүз менен бирге бир жака барып келиңиз, мисалы үчүн билбейм, Мамакеев сыяктуу эс алуу жайына барып келиңиз. Жөн эле барып келбейсиз. Ушул фабриктен түшкөн акча мен барайын деп барып өзүңүз эс алдырасыз. Бирок чындап эс ала турган жер болуш керек да. Ошондой нерсе кошконуңузда анан чарчоо азаят сизде. Кызматкерлер муну айттым уже. Кийинки нерсе, кесипти өзүнө кабыл ала алган жок. Ошол кесипти кабыл алып үйрөнүш керек адам. Демек ал кесипти кабыл албады. Ошон үчүн эмне? Тармактык маркетинг, тармактык маркетолог деген боюнча мен сабактарды өттүм. Ошол боюнча сабактарды көрсөтүшүңүз керек, ошол боюнча сабактардан кичине үзүндүлөрдү айтып беришиңиз керек. Анан айтып бересиз, кесипти кабыл албаса эмне болот? Кесипти кабыл албаса, бул жакта кабыл албаса, ал бул кесипке адамдарды чакыра албайт. Бул кесипке өзү берилип иштей албайт. Бул кесипти бирөөгө мактап айта албайт. Көзү, жан дүйнөсү, жүрөгү менен күйүп, сонун бизнести айтып бере албайт. Кесипти кабыл алайык. Уялат, тескерисинче айта албайт. Ошол себептен да өспөйт, көрдүңүз. Кээде уялбай айта берет, элдерди чакыра берет. Бирок жакынкы 1-2 жыл эле жасап, жакшы акча чыгып алып, анан жасап, анан качандыр бир убакта башка иш кылам деген ниет болсо, ошол нерсени адамдар сезет. Бул кандай? Мен сиздерди чакырып атам, бирок эртең мен жакында кетип калам.
деп чакырсам, сиздер кандай келесиздер? Жакшы келе бербейсиздер, Ошол нерседен да натыйжа болбошу мүмкүн. Кесипти кабыл элек болгондуктан. Кесипти кабыл алыш үчүн биз жардам бериш керек. Маалыматтардан бөлүшүп, фактылардан бөлүшүп, ошол боюнча ага айтсак болот, багыт берсек болот, Мен байкашымча, сиз бул кесипти кабыл элек окшойсуз. Бул кесипти кандай көрөсүз? Убактылуу эле иштеп коюп, анан кийин кетем деген ойдосузбу? Же болбосо өмүр бою деле иштей берем, бул кесип мага жакты деген ойдосузбу деп сүйлөшөбүз, Сүйлөшкөндө андай өмүр бою иштей берем деген нерсе жок болсо, анда ошол темада сүйлөшөбүз. Суроолорду беребиз, Сиздин оюңузча бул кесиптин перспективалары кандай? Уктуңуз беле ушу бизнесте ушундай адамдар ушундай дүйнө жүзүндө ушунча адам иштейт. Уктуңуз беле бул кесиптин коомго кандай пайдасы бар деп ойлойсуз деп сүйлөшөбүз, Деп сүйлөшкөндө анан адам сизди уга баштайт уже. Билбейт десе. Анан пайдаларын уга баштагандан кийин балким ойлоно баштайт. Жана базардын ээси, базары ком, базар чоң, өзүнүн базары бар адам бул бизнеске келип атат. Эмнеге? Ошол сыяктуу окуяларды айтып бериңиз. Бул окуялар бизде көпчүлүк сабактарыбызда бар, презентацияларыбызда бар. Жакында эркектер үчүн бизде презентация мотивация берүүчү сабак өтөбүз. Ошол жерде ошол мисалды келтирем. Ошол мисалды угуп көрүңүздөр. Ушул сыяктуу мисалдарды айтып бериңиз. Эмне үчүн завод, фабрикалары бар адамдар да ушул бизнеске келип атышат? Эмне үчүн сулуу салону бар, мисалы үчүн Мела менен Дарья да ушул бизнеске келип атышат? Ушул сыяктуу окуяларды айтсаңыз, ал кесип катары серьезно көрө баштайт, карай баштайт, Так, анан бул боюнча албетте эмнеге тармактык маркетингге элдин ою терс тескери деген бизде сабагыбыз бар, менин видеом бар. 15 мүнөттүк ошол видеону көрүп чыгыңыздар. Ошол жерден аргументтерди кошо айтасыз. Кийинки нерсе, башында ар кандай чектөөлөр бар. Мына айттым мен жана менин чектөөм мына айына 100 000 таба алам, 150 000, бирок 500 000 таба албайм деген чектөө бар болчу. Бул нерсе мени токтотчу. Эмнеге дегенде 100 000, 150 000 бизнестин ээси үчүн бул өтө көп сумма эмес. 100 000, 150 000 көп болот сиздерге, бирок чындап жакшы жашайм десеңиздер 100 000, 150 000 жетпейт. Ошон үчүн бул нерсе да чектөө болуп бизге тескери артка кетирген. Эми 3 жыл иштеп 100 000, 150 000ге чыксаңыз бул эң сонун. Ал эми 10 жыл иштеп 100 000, 150 000 жүрсөңүз бул уже кызыксыз боло баштайт, Ошондой. Ошол мааниде ал чектөө болуп калышы мүмкүн. Мен айына 200 000, 300 000 сом киреше таба албайм деген чектөө болушу мүмкүн, Же 100 000 таба албайм. Эмне? Ошонун үстүнөн иштейбиз. Кантип? Бул боюнча менде көп практикаларым бар, көрөсүз, Анан албетте Тони Роббинстин сабагы, мисалы үчүн катышыңыз, онлайн болду, 40 000 болду. Биз офлайн 80 000 берип катышканбыз, 80 000, 100 000 берип катышканбыз. Ошол нерсе катышканда жакшы түшүнүп калдык. Анан кээде биз анча-мынча 9%, 12%дан жогоруларга атайын жабык ссылка менен сабак өтүп турабыз, кээде. Ошол чектөөлөрдү жеңүүгө жардам беребиз. Ошондой сабактар болсо сөзсүз түрдө катышыңыз. Мүмкүн болсо записин кайра кайталап көрүңүз. Эмне деген суроолорду берип атабыз, кантип сүйлөшүп атабыз, ошолорду көңүл буруп, маани берип уксаңыз, сиз дагы барып түшүнө баштайсыз. Механизм, техникасын түшүнө баштайсыз, Мен да мурун ушинтип ойлогом деп ал менен сүйлөшүп отурабыз. Тренинг жасай албасаңыз да азырынча окуяларды айтып бересиз, Мен да мурун ушинтип ойлогом. Анан чоң лидерлерди карап изилдей баштадым. Карасам, алар деле биздей эле адамдар экен. Анан 200 000 300 000 таап атканын себеби, көрсө алар просто буга кесип катары карап, ушул бизнести серьезно үйрөнүп, өздөштүрүп, ушул наставник айткан сабактардын көпчүлүгүн практикалап жасайт экен. Биз жасабай жүргөн экенбиз. Ошон үчүн мен колуман келбейт, мен кыла албайм деген экенбиз. Чынында колубуздан келет экен, биз таба алат экенбиз. Мындай караганда алар деле бизге окшоп эле анча сүйлөй албай, муну кыла албай, тигини кыла албай башташкан экен эле. Сиз азыр ошону муну кыла албай, тигини кыла албай атканыңыз үчүн мен колуман келбейт, 300 000 табыш, 200 000 табыш деп атсаңыз керек, туурабы десеңиз. Ооба дейт да. Сиз ошентип ойлоп атасыз, ооба. Мен да ошентип ойлогом, кийин изилдеп көрсөм жакшылап, андай эмес экен, ошого сизге сунушум же сага сунушум. Кел биргеликте ошолорду изилдейли, мен сага ийгилек окуяларды айтып берем, видеолорунан бөлүшөм, көрүп чык. Көргөндө түшүнөсүң, биздей эле адамдар экен, просто биз жасаганды жасабайбыздан алар башка нерселерди жасайт экен. Ошолор эмнелер жасаганын сабактардан көрөлү, аларды аңдып жүрүп, карап жүрүп, ошолор жасаганды жасай баштайлы. Анан биздин да колубуздан келе баштайт деп түшүндүрүп айтабыз, Анан албетте бул жерде эмени айтсаңыз болот. Так, башында болуп калуу керек эле деген ишенимдер болот, Бул боюнча иштеп чыксаңыз болот, Бул боюнча менин сабактарым бар. Жаңы компания же популярдуу компания деген бар. Тармактык маркетингди тандоо деген плейлист бар, ошол жерде бүт бар видеолор. Аларды көрүп чыксаңыз болот, аларды дагы достойно тарс жооп бере турган болуп каласыз, Биздин компанияда чек, мисалы үчүн биринчи чек номер 1 бул боюнча далил, сиздерге 1-2 далил берип коелу. Чек номер 1 компания 15 жыл иштегенде келишкен. Бул компания тармактык биздин компания иштешкен компания 15 жыл базарда иштегенде, азыркы учурда чек номер 1 алар 7 жыл болуп калды иштеген, 7-8 жыл.
7 жыл болду окшойт, 7 жыл. Ошолор 15 жыл, компания 15 жыл иштегенде келип катталып, азыр чек номер 1ге чыгышты. Ага чейинки чек номер 1 Мариям Умарова болгон. Адашпасам, Мариям Умарова да компания 12 жылбы, 13 жыл иштегенде келип катталып, анан мына натыйжа болуп атат. 14 жыл иштегенде келген экен. 14 жыл иштегенде, булар 15 жыл иштегенде келип номер 1 болуп атат. Биз болсо Кыргызстанда номер 1биз азыр. Биз иштешип аткан компанияда. Биз компания 10 жыл иштегенде келип катталганбыз, бирок номер 1ге чыккан эмеспиз анда. Топ 10го чыкканбыз бир, анан кайра түшүп кеткенбиз. Анан кийин кайрылып келгенибизде компания уже адашпасам, так 2016 канча жыл болду эле? 2016 19 жыл болгондо кайра келиппиз. Кайра 19 жыл болгондо келдик, кайра кириштик. Чек номер 1ге чыктык Кыргызстанда. Компания иштегенде 23 жыл болду. Мына 4,5 жылда ошол чек номер 1ге чыгыппыз кайра. Көрдүңүздөр, мына ошон үчүн башында болуп калуу керек деген бул жаңылыштык, бул тармакта жүрбөгөн адамдар. Так, биз компания 19 жылда. Ушунча убакыттан бери аракет кылып атат, Мисалы үчүн так себеби чукулап табалда. Себеби чукулап табалда ошол бул ситуацияны өзгөртөлү эми анда деп сүйлөшөбүз. Так, суу деңизин жээктен корком, саякатты ойлогондо коркконум үчүн кызыгуум азайып кетет. Бул да өзүмө чектөө болобу дейт. Ооба, чектөө суунун жээгинен эмнеге коркосуз? Демек сиз цунами болуп кетет деп коркосузбу же эмне болуп кетет деп коркосуз? Шуну ойлонуп көрүңүз. Анан эгерде коркчу болсоңуз, сиз балким суунун жээгине эмес, Стамбулда жээк болуп калат. Суунун жээгинде эмес шаарларга барсаңыз болот. Андай шаарлар көп эле бар. Мисалы үчүн Медина андай эмес, Мекка. Анан кайсы шаарлар? Карап көрсөңүз болот. Каир, Египетте Каир суунун жээги эмес, ал деңиз дарыянын деңизи, дарыянын жээги, ал чоң океан же деңиз же ал жерде көл жок. Ошондой сыяктуу жерлерге барсаңыз анда болот биринчи. Так, кийинки нерсе Мичсала деген адам тармактык маркетинг компаниясында 5 жыл иштеп, бир дагы натыйжага жете албайт. Анан кийин өзүнүн бул жактан настройдордун ишенимдерин жеңгенден кийин номер 1ге чыгат дүйнөлүк деңгээлде. Ошон үчүн мына көрдүңүздөр. Анан бул жерде лидерлер менен иштөө боюнча жөндөмдөр жана фокус жөнүндө сүйлөшсөк болот. Лидерлер менен иштей билбейбиз. Ошон үчүн лидерлер менен иштей албагандыктан биз лидер өстүрө албай атабыз. Ошол боюнча сабактарды көп маани берип көрбөйбүз. Аңдып жүрүп бул теманы көп укпайбыз. Ошон үчүн биз лидерлер менен иштей албаган үчүн дагы бизде ушул натыйжалар болбойт, анан биз 200 миң таба албайм деп ойлойбуз. Чынында эмне, биз просто жаңы жөндөмдөрдү өнүктүрө элекпиз дейбиз. Деп анан ошонун фокусун бурабыз. Так, кийинки момент. Потенциалын колдоно албады. Бул учурда болот, потенциалын толук колдоно албады. Башкача айтканда, ичинде күчтүү жактарын ал көрө албады. Биз да ошого жардам беребиз. Өзүн өзү же наставник аны ача албады. Эмне кылабыз? Биз наставник болсок, мен сиз менен мурун мен ойлогончолук, мен каалаганчалык, сиз каалаганчалык көп убакыт бөлүп иштей албадым. Себеби дегенде мен бошобай айттым, менин лидерлерим көп болот. Же болбосо могул иштер менен мен толук бизнеске көңүл бура албадым. Эми кайра көңүл буруп иштешейин деп атам. Сиз эгер каршы болбосоңуз, мен сиз менен көрө иштешейин. Мурунку учурда мен байкашымча сиз лидер катары өзүңүздүн потенциалыңызды көрө албапсыз. Эми сизге бирөө көрсөтпөсө, сиз албетте бизге эч ким ал жерде университетте, мектепте үйрөтпөйт. Бизде эч ким антип ачпайт. Ата-энеңиз ачпаса, сизде эч ким ачпай калат. Сиздин сонун потенциалыңыз бар. Ошонун ичинен бир ачып көрөлү. Мен сизге ошону ачып, сизге көрсөткөнү жардам берейин. Сиздин күчтүү тараптарыңыз бар. Ар бир адамдын сонун өзүнүн күчтүү тараптары болот. Ошол нерсени мен сизге ачып көрөйүн. Бирок 1 саат отурганда же 15 мүнөт сүйлөшкөндө ача албайм аны. Сиз менен күндө же болбосо жумасына 2 жолу 3 жолу сүйлөшүп турабыз. Мен сиздин потенциалыңызды, өзүңүздүн күчтүү жагыңызды көрө билгени жардам берем. Ошонун жардамы менен сиз жаңы деңгээлдерге чыга баштайсыз. Сиз ошол толук потенциалыңызды көрө албаган үчүн, сонун потенциалыңызды колдоно албадыңыз и керектүү натыйжага жете албадыңыз. Ошон үчүн сиз чөгүп аткан болушуңуз мүмкүн. Аны кантип билебиз потенциалын колдоно албаганын? Өзүнө ишенбейт, планкасы төмөн, стандарты төмөн, негизги себеби ушундай да болот. Демек эмне потенциалын толук колдоно албады? Өзгөчө сиз аны кантип билесиз? Карасаңыз, вроде коммуникабельный, вроде общительный, адамдар менен оңой тил табышат, жакшы сүйлөшөт. Мисалы үчүн соода тармагында иштейт, мисалы үчүн бизге окшоп эле. Бирок өз бизнесин эч качан баштаган эмес. Потенциалы бар, ошол потенциалын бияка колдонушту билбеди. Ошого эч ким айтпады ага. Ушундай андай айтасыз, мына ушундай сен соода тармагында иштейсиң, мындай. Бирок эч убакта өзүңдүн бизнесиңди ачкан эмессиң. Ошон үчүн сен ошол потенциалыңды биякта кантип колдонушту билбедиң. И сен менен иштешкен наставник, куратор болбой калыптыр. Мен ошону азыр эми баштап куратор, наставник болуп сен менен иштешейин. Кандай деп ойлойсуң? Же болбосо лидериңиз болсо, Айгүл экөөбүз биргеликте үчөөлөп иштешели.
сага Айгүл экөөбүз ошол потенциалыңды көрө билгени, ошол потенциалыңды колдоно билгени жардам берели, багыт берели деп сүйлөшөбүз. Так. Анан албетте колуман келет, мен жасай алам дегендерди көбөйтүшүбүз керек. Ошондо биз анын потенциалын ача баштайбыз. Ал өзүнө өзү көбүрөөк ишене баштайт. Мен колуман келет дегендерди көбөйтөбүз. Аны кантип көбөйтөбүз? Оңой, жөнөкөй тапшырмаларды беребиз. Оңой. Тааныштар тизмесин бүгүн 100 адам жазып чык. Жазып чыктым. Молодец, сонун жасадың деп команда менен иштөөдө бул тапшырмага бүт бар. Тапшырмалар канчалык жеңил болгон сайын ошончолук оңой аткарышат. Оңой аткарган сайын биз ага комплимент айтабыз. Комплимент айткан сайын ол өзүнө ишене баштайт. Потенциал ачыла баштайт. Өзүнүн күчтүү жактарын көрө баштайт. Өзүнүн күчтүү катары элестете баштайт. Анан ошодон кийин уже кыйыныраак тапшырмаларды аткара баштайт. Ошондой. Так, ошон үчүн мен кылагандардын саны көбөйгөн сайын ал партнер ошончолук өзүнө ишене баштайт. Мына сүрөттө көрүнгөндө, мына вот видишь, папа, ничего страшного деп, а так чынында аркасында капкандар. Капкандар уже куйругуна жабышып калды. Мына ушундай лидер менен иштегенде ушундай абалда иштеш керек болот. Тапшырмалар жеңил болгон сайын ал оңой болот. Анан бир моменттерде вызов таштап туруш керек. То есть ал эгерде өтө жеңил болуп жүрө берсе, ал өспөйт. Вызов болбосо, вызовдун элементтери болуп туруш керек. Башкача айтканда, бир аз ошол тапшырманын аткарышына көз жетпей калыш керек. Ошондой учурларда болуп туруш керек тапшырмаларда. Канчалык көп адамга максатына сиз жетүүгө жардам бере алсак, ошончолук бактылуу сезебиз өзүбүздү. Муну да эске алып коебуз, демек. Так, мен азыр кондиционерди өчүрүп коеюн, болду. Демек, адам потенциалын көбүрөөк ачыш үчүн, биз ошол адам башка адамдарга да жардам бере башташ керек. Ушул жөнүндө сүйлөшсөк болот. Кел, сен өзүңө ишеним күчөтүш үчүн сен эми командаңда лидерлерге дагы, мисалы үчүн продукция боюнча айтышка үйрөтүп, ошолорго жардам берип, сен аларды үйрөткөн сайын сен өзүңдүн потенциалың ачыла баштайт. Себеби биз канчалык башка бирлерге жардам берип, аларды өсүүгө жардам берген сайын, алардын көзүнүн жанып атканын көргөн сайын, биз ушунчалык өзүбүздү бактылуу сезе баштайбыз. Өзүбүзгө көбүрөөк ишене баштайбыз. Бул да алардын бири. Канчалык биз башкалардан адамдарды сыйлап, аларга жакшы мамиле кылсак, алар да бизге жакшы мамиле кылат. Биз өзүбүзгө көбүрөөк ишене баштайбыз. Себеби биз бирөөгө таасир этип атабыз. Анан жоопкерчилик бул лидерлик потенциалды ачуу. Биз ошол адамдарга акырындык менен жоопкерчилик өткөрө баштайбыз. Жоопкерчилик өткөргөндө мен командаң менен өзүң иште, сен өзүң билесиң, өзүң лидерсиң сен. Болду, мен сага өткөрүп бердим деп өткөрбөйбүз аны. Эмне? Сен уже 5 адамың бар, сен уже өз алдыңча лидерсиң, болду, сен менен иштебейм деген бул жоопкерчиликти өткөрүү эмес. Кантип өткөрөбүз? Командасы менен бирге иштейбиз, көрсөтөбүз. Анан кандайдыр бир бөлүгүн ага тапшырабыз, кандайдыр бир бөлүгүн өзүбүз алабыз. Мындайча айтканда, болду эми деп баарын өткөрүп койбойбуз. Биринчи 5% өткөрүп беребиз ага жоопкерчиликти, 95%ын кошо жасайбыз биргеликте. Анан 10% өткөрүп беребиз. Мисалы үчүн продукция боюнча келип структураңа сабак өт. Бүгүн мен өтөм, сен эртең өтөсүң. Экөөлөп жасап атабыз. Ошондо биз 80% сабакты биз өтүп атабыз, 20% сабакты ол өтүп атабыз. Бирок биз аны мактап атабыз. Структура менен сонун иштеп атасың, азаматсың. Андан кийин 30%ын ал өтө баштайт, биз 70% өтө баштайбыз. Анан ошентип отуруп, биз 20% өтө баштайбыз, ал 80% өтө баштайт. Кимдирбөө ошол. Кимдирбөө дароо жоопкерчилик алган даяр. Аларга батыраак тезирээк өткөрөбүз. Бул жерде ситуация карап көрөбүз албетте. Так, кийинки нерсе таарынып калды. Сизге, бизнеске, компанияга таарынып калган учурлар болот, Ошондо биз эмне кылабыз? Бул боюнча ойын ойногон адамдар деген сабагыбыз бар. Ошондо көрүп чыгыңыз, бир адамдын ичинде 3 инсан жашайт. Жаш бала, бул жагы жетилген, взрослый деп койсок болот, жетилген адам жана ата-эне. Ушул 3 ролду ойногон 3 түрдүү инсандар биздин ичибизде, ар бирибиздин ичибизде. Кээде ичибизде жаш бала чыга калат. Жаш баланын да ар кандай түрү бар ал жерде. Капризный жаш бала бар. Анан шаан, шөкөттү жакшы көргөн шаңдуу жаш бала бар. Ошол таарынчак маанайы жок жаш бала чыкканда, мына ушул нерсе адам таарына баштайт. Болор болбос нерсеге. Эмне кылабыз? Бул ошол учурда биз жаш бала ичиндеги жаш бала чыгыптыр деп түшүнөбүз дагы. Ага теңелбейбиз. Жаш бала теңелбейбиз да, биз туурабы? Теңелебизби? Жаш бала келип бизге тээп буруп, капа болуп сүйлөгүсү келбей калса, биз эмне кылабыз? Жакшы сүйлөй беребиз, Анан акырын алаксытабыз аны. Башка темага сүйлөй баштайбыз, башка темага. Анан акырын алданып, алаксып жакшы боло баштайт. Ошол сыяктуу болуш керек болот бул жерде да. И албетте с позиции взрослого дейт. Взрослый эмне кылат? Взрослый жаш балага теңелбейт. Ал аны башкарган аракет кылат. Акырдык менен урушпастан. Жакшы сүйлөп, жылуу сүйлөп атып, алдап жылытып алат жана көңүлүн башка жака бурат. Ошол сыяктуу бул жерде взрослый позицияга чыгарабыз. Кантип?
Бул бизнеске сиз дагы, мен дагы эмне максатта келген элек, келиңиз ошону бересиз дейли. Анан кандай үмүттөр менен келдик элек деп теманы бурабыз. Анан эгерде сүйлөшкөн даяр эмес болсо, ошентип өтүп кетебиз ал темагачы. Анан даяр эмес болсо, сиз эсиңизде болсо, сиз дагы мен дагы кандайдыр бир максатыбызга жетели, ошол максаттарды ишке ашыралы, өз турмушубузду жакшы жака өзгөртөлү деп келгенбиз, туурабы? Ошол максатта келгенбиз десек, мындай башында жактырбай ооба дейт. Же сиз менен биз капачылык үчүн, ушу бири бирибизге капа бололу, биз бири бирибизге характерибизди көрсөтөлү деп келдик беле. Мен антип келбедим, ошон үчүн мен сизге характеримди көрсөтпөйм. Көрсөтсөм туура эмес болуп калат. Сизге да сунушум, келиңиз, бири бирибизге таарынбайлы, капа болбойлу, капа боло турбайлы. Менден ката кетсе, мен кечирим сурайм, кечирим сурап коесуз. Мен ушундай туура эмес кылгам деп эсептесеңиз, анда кечирим сурайм. Бирок ким күнөөлүү деп чукугандан пайда жок бизде. Келиңиз. Бул нерсе иш жүзүндө болуп турат. Анча-мынча адамдар, бирге иштеген адамдар урушуп талашып калган учурлар болуп турат. Көз карашыбыз туура келбей калышы мүмкүн. Мындай болуп калышы мүмкүн, тигиндей болуп калышы мүмкүн. Ошол нерсеге көңүлүбүздү ошол жака буруштун кереги жок. Сиз менен биздин негизги максатыбыз бул эмне? Биз ойлогон максатка жетиш. Азыр биз буга алаксызсак, артта калып кетебиз. Буда мен дагы уткурам, сиз да уткурасыз. Ошондой уткурбаш үчүн сизге сунушум, келиңиз, биргеликте астыдагы планды сүйлөшөлү, астыдагы планды ойлонолу. Сиз ушул каталогдо ушунча пайызга чыксам деп ойлойсузбу, же ушунча пайызга чыга алам деп ойлойсузбу? Кайсынысын сиз туура көрөсүз, кайсынысы сизге жакын болуп атат, кайсынысын сиз жасай алам деп ойлойсуз деп сөздү бурабыз, көрдүңүз. Кийинки нерсе, жакын адамдарыбыз менен да биз урушуп турабыз, туурабы? Пендебиз, баарыбыз адашып турабыз. Мен дагы адашып, туура эмес сүйлөп, же туура эмес жеткирип алгандыр мен маалыматты. Же башкача туура эмес формада жеткирип алгандыр. Ошон үчүн кечире билгениңиз оң, ошон үчүн мени кечириңиз дагы. Келиңиз, негизги биздин темабызга кайрылалы. Сиз менен биздин негизги темабыз бул эмне? Структурабызды чоңойтуш. Же болбосо лидерлер менен иштеп башташ. Жана башка деп туруп теманы курат экенбиз. Бул эң жаман уу бул капачылык деп айтсак болот. Эгерде дагы сүйлөшүш керек болуп калса, эң жаман уу бул капачылык. Капа болгон адам ойлойт, мен капа болуп сүйлөгөн сайын тиги адамга жаман болду деп. Чынында биз өзүгө жаман болуп аткан болобуз. Ошон капа болгон сайын биз ичибизден өзүбүздү уучуп аткандай болот экенбиз. Бул ден соолукка да зыян экен. Ошон үчүн келиңиз, сиз менен капачылыкка көп фокусту койбостон, алдыбызда пландарга фокус коелу. Себебинде азыр сиз менен мен экөөбүз сүйлөшпөй, капа болуп сүйлөшпөй ушинтип жүрө берсек, ортодо командабыз кыйналып калат. Ошол командадан ойлойлу, биз команданын бияка кандайдыр бир үмүтү менен келген адамдарды биз ошого чакырганбыз. Үмүтү менен келди, биз аларды подвайт этпейли. Биз аларды көңүлүн экөөбүздүн айтышкан, урушкандарыбызга бөлбөстөн ишке көңүл буралы. Анча-мынча болуп турат. Келиңиз, ошол жака фокусту бөлөт деп фокусту беребиз. Башкаларга капаланган сайын эмне болот? Партнер кардар соода акча жоготобуз. Ошону эске алыңыз. Сиз капалаган сайын, сиз ал менен сүйлөшпөй, мамилеңизди бузган сайын, мисалы үчүн, бир лидерлердин бири, мисалы үчүн, мен жараштырып экөө аларды сүйлөткөнгө аракет кылдым. Жарашканы жолугушту, бирок дальше сүйлөшпөшүптүр. Кийин сырттан мындай сураштырсам, ошол наставник анча көп сүйлөп, алардан кабар алып, сүйлөшүп, өзгөртүптүр. Иштөөгө, алар менен иштешүүгө көз карашын. Ал адамдар өчүп жок болуп кетишти уже. Бирөөсү өчүшүн күтүп атат, бирөөсү өчүп кетти. Ошон үчүн бул жерде эмне болуп атат? Наставник, ошол лидер сүйлөшпөй, ошо капалашып калышкан наставник жоготту ортодо. Тиги лидер да жоготту, убакыттан жоготту. Ал бир лидер бир жыл күтүп ошол өчкөндөн ордо ал жерде уже иштеп натыйжа жасап койсо болмок. Көрдүңүздөр. Бирөөсү болсо лидерлерин жоготту. Ошон үчүн эмне? Бул жерде эки тарап тең жоготот. Ошон үчүн лөлү тарынса, куржунуна зыян демекчи. Наставник тарынса, же болбосо лидер тарынса, куржунуна зыян болот. Ошон үчүн эмне? Фокусту капачылыкка эмес, мамиле чечүүгө эмес, выяснение отношений деп коет. Ким главный, ким күнөөлүү эмес. Баарыбыз адашабыз, пендебиз, баарыбыз адашкан учурлар болот. Анан любой конфликтте эмне болот? Эки кол чабат, бир кол чаба албайт. Демек, эки тарапта тең кандайдыр бир процент күнөө болот. Ошон үчүн күнөөлүү издегенде пайда чыкпайт. Андан көрө кел. Так. Мен сени кечирдим, сен мени кечирдиң, кел сүйлөшөлү. Ушу келечекте ушундай моменттер болсо, дагы ушуну чечип алайлы. Капачылыктан эч кандай пайда жок деп туруп, фокусту башка жака бурабыз. Кээде ошол тарынып калган айынан эмне? Командадан кетип калат, же компаниядан кетип калат ушулар болот. Ошону чече билген аракет кылыңыздар. Бул боюнча оюн ойногон адамдар деген сонун сабак бар, ошол жерден көрүп үйрөнсөң болот. Так, эми жыгылып аткандар менен иштөөдө моменттер чечип кетели.
навязчивый эмес, настойчивый болобуз. Биз кече сабагыбызда айтып кеттик, настойчивый менен навязчивыйдын айырмасы. Жана бул боюнча бизде көрүп жүрөсүздөр, реклама негиздери деген сабак көрө элек болсоңуздар. Дагы көрүп коюңуздар. Эгер көрө элек болсоңуздар, көрүп коюңуздар. Көптөн бери көрө элек болсоңуздар, дагы бир кайталап көрүп коюңуздар. Себеби жаңы келгенде биз башкача кабыл алабыз, кийинчерээк көрсөк башкача кабыл алабыз. Сол жерде навязчивый болбо, настойчивый бол деп үйрөтөт. Адамдар менен иштешүүдө, лидерлер менен иштешүүдө, алар учуп атса, уктап атса, таштаган жатса, навязчивый болбойбуз, настойчивый болобуз. Муну сүйлөшүп алалы. Муну сиздер реклама негиздеринен көрүп түшүнүп алсаңыз болот. Ал жерде мисалдар менен айткам. Жана кечеги сабагыбызда жаңыларды оготуудагы биз мисалдарды келтирдик. Обратная связь аркылуу үйрөнүү. Кийинки момент обратная связь аркылуу үйрөнөбүз. Обратная связь деген бул эмне? Биз лидер менен иштеп көрдүк, ал бизге айталы капа болуп калды. Же болбосо ал менен иштедик, бирок бул техника иштебейди. Ал обратный связь берди бизге. Мисалы үчүн, ошентип айттың эле го, ошону мен туура көрбөдүм деди. Обратный связь катары кабыл алабыз. Демек, мен азыркы приемум ыкмам иштебейди. Башка ыкма колдонойн дейбиз. Ал эми обратный связь катары карабасак, мен кыла албайт экенмин, лидер менен иштей албайт окшойм, колуман келбейт окшойт, үйрөнө албайт окшойм деген бул эмне? Бул обратный связь катары кароо эмес, бул ката катары кароо. Демек, сиз ката катары карабаңыз, обратный связь. Обратный связьди сиз оңдоп кете аласыз. Мисалы үчүн сиз күзгө карап айталы жасанып атасыз. Кирпигиңизди жасадыңыз, кашыңызды жасадыңыз, боёдуңуз, оозуңузду боёдуңуз, мурдуңузду боёдуңуз дейтип калыптын, көзүңүздү боёдуңуз. Эгерде сизге күзгүдө жасап атканыңыз жакпай калса эмне кыласыз? Өчүрөсүз, кайра оңдойсуз. Сиз айтпайсыз да, мен боёнуш билбейт экенмин, боёно албайт экенмин, болду эми колуман келбейт экен дебейсиз. Сиз эмне кыласыз? Могул жеринде адаштым, кел, ошону оңдоп коеюн дейсиз. Ошол сыяктуу караш керек адамдар менен иштөөдө. Обратный связь. Бул ыкмам иштебеди, башка ыкма колдонуп көрөйүн. Же бул ыкманы мен туура эмес колдондум. Туура эмес жасадым. Дагы бир жасап көрөйүн деп, башкача мындай менен жасап көрөйүн, мындай менен жасап көрөйүн деген мамиле менен иштегениңизде сиз ошондо үйрөнүп аласыз. Баардык иште ошондой обратный связь катары карабасаңыз, адашууларга, каталарга, анда сиз үйрөнө албайсыз. Ага кантесиз? Мисалы үчүн бир нерсени жасадыңыз, ыкманы иштебей калды, кийинкиде мен мындай жасайм дейсиз. Мындай иштебеген үчүн эми кийинкисинде башкача жасайм дейсиз. Ушул нерсени обратный связь катары кароо деп үйрөнөбүз. Обратный связьдин негизинде үйрөнүү десеңиз болот. Кийинки нерсе статистика. Муну айтып кеттик. Баарын кармап кала албайбыз баары эч качан. Кандайдыр бир бөлүгү баары бир кетип турат. Кийинки нерсе мамиле. Кеткен учурда дагы жакшы мамиледе калалы. Жакшы сүйлөп коюңуз. Ал сиздин кыжырыңызды келтирсе дагы, сиз ошончо аракет кылдыңыз, ошончо мээнет бердиңиз, ошончо убакыт бердиңиз, бирок ал мээнетиңизди да барктабай таштады. Кээде ошого себептер болот, чоң себептер. Таштады. Ошого капа болосуз, обидно болосуз, ошончо убактын кетирдим. Бирок сизге жакшы мамиле керек. Себеби дегенде эртең ал лидер, эртең ал адам кайра кайрылып келиши мүмкүн. Эгерде сизде жакшы мамиле калса, ал кайра сизге кайрылып келет. Бул жакта жаман эстөө калса, жаман мамилеңиз калса, ал сизге келбейт, ал башка бирөө келет, Ошон үчүн эмне? Ошондой обидно болсо да, ошондой капа болгуңуз келип атса, ошондой кыжырыңыз келип атса дагы, ошондой жинди түшүнбөй да, ушул нерсени түшүнбөдү деген ой болсо дагы, макул, баарыбыз тепендебиз, адашабыз. Ал деле адашып отуруп үйрөнөт. Мен деле адашып отуруп үйрөнөм көп нерсени. Деп кечире билиш керек. Жана макул, конечно, жалко ошончо убактым кетти. Макул. Бирок Кудай көрүп турат, же бул Алам, эгер Кудайга ишенбесек, Алам көрүп турат. Мага Кудай ушул бир күч бар да, Кудай, Алам деп кандай десеңиз дагы боло берет, Алла деп айтсаңыз да боло берет. Ушул бир күч бар, сиз бир мээнетти жасасаңыз, ошол мээнетиңиз текке калбайт. Ошол мээнетиңиз үчүн башка бирөө келет, даяр келет сизге. Сиз бирөөнү ошончо үйрөтөсүз, бирок аны жоготосуз, анын ордуна башка бирөө пайда болот. Көп эле көрүп жүрөт бул практиканычы. Болгону ниетиңиз түз болуш керек. Эгерде ушул дүйнөгө, ушул Кудайга же Аламга нааразы боло берсеңиз келбейт. Нааразы эмес. Конечно, жалко, но мен ишенем. Бизди Кудай жөн койбойт, же Алам жөн койбойт, же бул дүйнө жөн койбойт. Бизге сөзсүз биз мээнет кылгандыктан, мээнет киргизгендиктен ак мээнет жолдо жатпайт, сөзсүз үзүрүн көрөм, башка бирөө келет деген настрой жөнөтүп коебуз, Ошондо жана тиги адамды дагы Кудай буюрса, эгерде бул бизнес туура келсе, кайра келесиң деп ичибизден, кайра сонун иштешебиз, кийинкиде эми сонун натыйжа жасайбыз деп коебуз. Ошентип жөнөтүп коебуз, ичибизден ошондой айтканда, ал адам ошол нерсени сезет. Кимдир бирөө сиздин бизнесиңизде кетет, 2-3 жыл, 4-5 жылдан кийин кайра кайрылып келет. Бизде ошондой элелер көп. Ошолордун бири Жакыпова Нуризат. Ал турмуш шартка байланыштуу кеткен бул бизнестен. Турмуш шартка байланыштуу кетиш керек болгон, анын Москвада жүргөндө бул бизнеске көп көңүл бура албады, себеби ишинен бошоп кетти. Иши аябай жакшы болуп, чындап сонун натыйжалар жасады. Россияда иштеп жүрүп, ал азамат кыз, азамат келин. Кийин кайра күйөөгө тийип, ушу жаңы Кыргызстанга келип кайра күйөөгө тийип иштеп жүргөндө мен айтып жүрдүм. Анан акыры бир күнү келип киришти. Натыйжасында золотой директор болду. Азыр чоң келише алат, квартиралуу болду.
үйдө эме декретте болгончо өзүнүн үй бүлөсүн кошо бул бизнести кошо алып кетип атат жана офистин да жетекчиси. Ушундай эки бизнестин ээси десек болот. Офис бизнесинин ээси жана фабрикте чоң лидер. Кимдир көп ошентип келет. Мындай окуяларды айтсам аябай көп, ошон үчүн кимдир бирөө кайра келет. Ошон үчүн жакшы мамиле менен коштошобуз менен. Так, сабак сакталат албетте. Так, кийгилерсе, сиз аябай жакшы эми лидер менен өчүп калабыз да мына тепкичтерди. Бир сыра кайрылып кетели. Демек, сиз аябай жакшы баштадыңыз эле деп кечеги сабакта шаблондорду көрсөткөнбүз, кантип сөздү баштайбыз. Анан бирдеме болду, эмнегедир сиз өчүп кеттиңиз, же жоголуп кеттиңиз, же мурункудай көрүнбөй калдыңыз. Деп сүйлөшүп атканда бир нерсе көңүл бурабыз, ал адам сүйлөшүүгө даярбы сиз менен. Сүйлөшүүгө даяр болгондон кийин контакт түзөсүз да. Контакт түзгөндөн кийин сизге ошол адамды сиз сүйлөшүүгө алып чыккан аракет кылыңыз. Көбүрөөкчү. Өзүңүз көбүрөөк ачыңыз. Адамдар качан ачылат? Биз сатуу баскычтарында дагы үйрөткөнбүз, муздак контакты дагы. Адамдар сиз өзүңүз жөнүндө мисал келтирип, өзүңүз жөнүндө бир айтып туруп, сизчи, сизде кандай десеңиз, адамдар оңой ачылат. Ошентип адамдарды ачык сөзгө алып чыккан аракет кылыңыз. Ачык сөз дегенибиз ичиндеги нерсени жашырбай сизге айтсын. Ал үчүн сиз дагы жашырбай айтышыңыз керек. Менде ушундай проблема болгон, ушинтип чечкенбиз. Мен аябай кыйналгам, өзүмө ишенген эмесмин деп кээ бир сиз уялып бирөөгө айта албайм деген моменттерди дагы айтышыңыз керек болот. Эми баардык эле моменттерди эмес. Мен мурун уялчак элем, айткым келбейт ошону эч кимге деген момент болсо, ошону ачыңыз. Ошону ачканда адам сиздин искренне бөлүшүп атканыңызды, ачык айкын бөлүшүп атканыңызды көрүп, ал дагы бөлүшө баштайт. Ошондо сиз чыныгы себепти табасыз. Анын ушул бизнесте эмне үчүн таштаган жатат, эмне үчүн жыгылып калтат, эмне үчүн сынып калтат. Ошонун себебин тапканы сизге ачылып айткан үчүн сиз ошол себебин көрө баштайсыз. Эгерде жооп бербесе эмне кылабыз? Азырынча ачык кылганы даяр эмес. Демек, сизге ошончолук азырынча ишеним күчөй элек андачы. Кимдирбөө дароо ачылат, кимдирбөө анча ачыла бербейт. Кимдирбөөнү ата-энеси ушундай тарбиялаган, жабык болуп калган. Бирөөгө ачыла албайт. Эмне? Балким сизде күнөө эмес. Кээде болот, сиз менен мамиле жакшы түзүлө элек, сизге анча ишене элек. Ошон үчүн ал ачыла албайт. Демек эмне? Дагы экинчи, үчүнчү жолу дагы бир маектешип көрүш керек. Балким биринчисинде эмес, экинчи, үчүнчү жолу ачыла баштайт. Ошон үчүн аны эмне? Ачык сүйлөшүүгө алып чыкканга аракет кылыңыз. Кээде мындай болот, убактылуу бул бизнеске убакыт жок, жооп бербеши мүмкүн сизге. Сиз ошол сөзгө чакырып атасыз, жолугушуп дагы сүйлөшөйүн деп атасыз, офлайн же онлайн. Бирок ал адамда убактылуу бул бизнеске убактысы жок, бул бизнеске көңүлү жок. Мисалы үчүн баласы ооруп атат, ал баласы ооруп аткан адам ушул нида бизнес болуп калат. Ошол учурда эске алалы. Кээде ошондой болуп калышы мүмкүн. Бул бизнес болду, бул адам болду, кетип атат, уже жок болот дебеңиз. Баласы ооруп атат, убактылуу жок болуп атат окшойт. Же убактылуу азырынча көңүлү бул жакта жок, ою жок. Ою башка жакта. Эртең баласы нормально болуп калганда кайра сүйлөшөбүз деп ошол настрой менен настойчу болуңуз. Кийинки нерсе, ишеним жок, коркушу мүмкүн. Сизге ишеним жок, коркот. Ошон үчүн ачык сиз менен сүйлөшө албай, сиз себебин биле албай калышыңыз мүмкүн. Кээде ошол учурда эмне кылабыз? Албетте даярлар менен иштейбиз. Кимдирбөө азыр ачылганы даяр, кимдирбөө даяр эмес. Даярлар менен иштеп кете беребиз. Даяр эместерди акырындык менен сүйлөшүп, мамиле түзүп көрөбүз. Мамилеге ачылса, мамиле түзө алабыз. Мамилеге ачылбаса, түзө албай кала беребиз. Бардык учурда биз чечпейбиз. Биз Кудай эмеспиз. Биз болгону эмне? Берилген мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып иштеп кете беребиз. Кийинки нерсе, жакшы мамиледе коштошобуз. Муну айтып кеттик. Кандай варианттар бар? Ал адам менен сүйлөшкөндө, сенде келечекте кандай варианттар бар? Бул бизнести азыр сен токтотсоң, токтотчу болчу болсоң, кандай варианттар бар сенин башыңда? СММ кылам десе, жакшы. СММдин сага эмнелери менен жагат? Мондай. Жакшы, давай попробуй. Бир чети эгер кокус эртең келе турган болсоң, СММдин аябай чоң пайдасы тиет. Мен ойлойм, СММден да акча табап, бияктан да акча таба турган болсоң болот. СММди сен үйрөнүп алсаң, бул бизнеске дагы пайдасы чоң тиет. Ошон үчүн балким бул опыт дагы сага керектир. Балким сен СММди жакшы өздөштүрүп алгандан СММден да акча таба бересиң, ошол жөндөмүңдү бул жакта колдонуп, бул жактан да акча таба бересиң. Балким ошол нерсе сага керек эле деп, мост коюп коебуз. Мост дегенибиз тепкич. Эртең кайрылып келе турган бир үмүт жөнөтүп коелу ага. Бирок эч убакта кокуй сен кетпе, кокуй сен мага керексиң, кокуй сен кетсең мен кантем деген нерсе болбош керек. Бул нерсе боюнча биз бир ыкма үйрөтөбүз, ал башкача колдонулат. Анан кандай перспектива бар, ошону сүйлөшөбүз. Сен азыр ушул жака барып иштесең, кандай перспектива сени күтүп турат, сен билесиң, билбейсиң деп сүйлөшөбүз. Анан ал перспективаны кимдир айтат. Эми ал жерде 5.000 же 7.000 же 10.000 айлыкка иштейбиз. Эми келечекте может начальник болсом 15.000 чыгат мен. Жакшы иштеп, тажрыйба алсам дейт. Туура да, понятно, но зато 10.000 15.000 бул гарантия. Жамандабайбыз, бул гарантия, бул жакшы. Бул сонун плюсу, онун өзүнүн күчтүү жагы, билесиң.
Минусунда билесиң, карьера боюнча белгисиз кандай кетесиң. Сен чечпешиң мүмкүн. Туура билсең ооба. Анан эми биз бишкек эмеспиз, борбор. Республикалык деңгээлге чыгыш үчүн сен бишкекке көчүшүң керек болуп калат. Кээде үй бүлө шарт болуп калат, болбой калат. Чоң деңгээлге чыгыш үчүн. Ошо кандай карайсың десек, ооба туура эле ошондой, ошол жагы бар. Түшүнүктүү. Макул, ал деле жакшы опыт, жакшы тажрыйба. Эгерде сен ошол жакта иштегенче бул бизнести кылсаң кандай болот деп перспективаны көрөбүз. Мисалы үчүн биз Михаил менен сүйлөшкөндө, ал деле жакшы вариант, ал Фрунзеге эми кассир болуп иштемек экен эле же администратор болуп иштейм деп. Ошондой эки түрдүү вариант болгон анда администратор болосуз деп чакырган, бирок чынында кассир болотун деп чакырган экен. Кийин ал кассир болушун билгенде анан мен биздин сүйлөшүүбүздү эстеп кайра бул бизнеске келип киришип иштейт. Ошол Михаилга айтканбыз, эми ал жерде администратор болсоң максимум 20-30 миң айлык аласың. Бирок бул жакшы гарантия, бизде эми гарантия жок андай. Жакшы жери сонун, бирок ошол айлыгың ошол бойдон өспөйт. 10 жыл кийин деле ошол инфляцияны эске алганда, инфляция акчанын күчү жоготуп койгонду эске алганда ошол эле сумманы алып аткандай болосуң, билесиң ойну. Аны сабактардан деле көрүп жүрөсүң, десең ооба деди. Ошол зато гарантия вариант. Бизде гарантия жок, бирок сенин колуңда бизнес. Эми эртең сен дагы жарым жылда иштеп, же 1 жыл иштеп 50 миңге чыгып аласың. Чыксаң болот, бул сенин колуңда. Бирок 50 миң менен токтобойсуң, билесиң, 100 миңде чыксаң болот. Ошол моментти эске ал. Эки жакты бирдей алып кетем десең, алып кете албайсың деп түшүндүрүп айтканбыз. Бул боюнча окуясын уксаңар керек. Эки жакты бирдей алып кете албайсың, себеби бул экөө тең жаңы иш сен үчүн. Ошон үчүн бир жакты тандашың керек болот. Ойлонуп көрүп бир жакты танда дегенде, ал ойлонуп көрүп сенин деңгээлиң ушу 20-30 миң болсо бара бер. Сенин деңгээлиң ал эмес, сен андан көп тапкың келсе, анда ушул бизнес танда деп айтканын деп түшүндүм деп туруп чечим чыгарды, кассирге чакырып атканын көрдү. Бул бизнес тандады. Натыйжасында 300 миң, 350 миң кирешеге да чыкты, особнякта салды, көрдүңүздөр. Болбосо азыр 12 миң айлык иштеп жүргөн болот. Кийин билип салыштырып, сураштырып билсе, 12 миң айлык алмак экенлер. Анан кассирлерди көргөн сайын мен ушул окуяны айтып берип, кассирлердин номерин алам. Сиздер да ушинтип колдонсоңуздар болот. Михаилдин окуясын мен колдонуп, көп адамдардын номерин алам. Кийинки мисалы Самара кеңеши. Самара кеңешиде да эмне болду? Бир бизнестен кеткенен мен 4-5 жолу чакырып жүрүпмүн, мен санаган эле эмесмин. Жолукканда мындай сүйлөшүп койгон. Анан аз да Фабригин айтат деп аткан жеринен окуясын уксаңар керек. Мен аргай башка темаларды сүйлөшүп аттым. Сатуу баскычтары техниканы колдонуп аттым. Дароо бизнес жөнүндө сүйлөшпөйбүз, башка темада сүйлөшөбүз. Акырындык менен плавно кире баштайсыз темага. Ошентип темага акырындык менен кирип сүйлөшүп отуруп, анан эмне болду? Бул бизнестин перспективаларын көрсөтө баштадык. Жана мен айтып берген окуя, бул бизнести сен 10 миң, 15 миң эмес, 50 миң тапсаң да болот деп перспективаны көрсөтүп аттык. И бул бизнестин перспективасын көргөн сайын бул эмне таштагысы келбей атты. Ошол үчүн перспектива жөнүндө сүйлөшсөңүз болот. Адамдар таштайын деп атса, жыгылып калып атса, чарчап калып атса. Жана могу жерде мына жана мен айткан кандидаттын кызыгуусун ойготуу деген бизнес алабыз. Мына система мотивационного рекрутирования деген китептин негизинде алынган. Мунун эгерде орусчасын окугам десеңиз, кааласаңыз орусча толук китеп варианты бар. Мага китеп варианты жагат десеңиз, YouTube'да мунун китеп варианттары дагы окулуп аудио версиясы чыккан. Болбосо интернеттен көчүрүп алсаңыз болсо керек, же болбосо китеп дүкөндөрдөн сураштырсаңыз чыгып калса алып окусаңыз болот. Же болбосо биздин кандидаттын кызыгуусун ойготуу деген сабактыбызды көрсөңүз, ошол жерде ошол инструменттер, куралдар айтып берилген. Жана албетте мен өзүмдүн практикам менен кошуп айтып берген ал жерде. Кийинки нерсе таштап аткан лидер менен маектешүүдө үнүбүздө агрессия жок болуш керек. Жинибиз келбеш керек, кыжырыбыз келбеш керек. Таштап кетип атат деп капа болбош керек, Демек эмне? Ошондой болчу болсо да өзүн настрой кылып алабыз. Мен азыр чалганда эч убакта капа болбойн, эч убакта ызаланбайын, эч убакта ыйлабайын, кайгырбайын. Албетте кайгылуу, бирок бул болуп турган маселе экен. Кимдир бирөө баары бир жок болот экен, кетет экен бул бизнестен. Кимдир бирөө убактылуу кетет экен, бирок келгенде уже даяр болуп келет экен. Мисалы үчүн бир лидерибиз бул бизнести таштады, директор болду, чет өлкөгө саякатка чыкты, 180 миң бонусун алды, анан бир кыйынчылыктарга сынып таштады. Бутик ачам деди, бутик ачты. Ачканда айттым, макул жасап көр. Бирок бир вариант сага, суроом бар дедим. Сен азыр эки жакты бирдей алып кеткеңди да бир карап кой эгер мүмкүнчүлүгүң болсо. Эки жакты алып кете албасаң, анда албетте ошол бизнести ачтың эми сен үчүн главный ошол бизнестен ийгиликке жетишиң керек эми. Анда сен фокусту ошол жака буросуң, анда биз түшүнөбүз сени деди. Бирок эки жакты алып кеткенге кокус эртең мүмкүнчүлүгүң болот экен десе, сага сунуш, таштабай эки жакты бирдей алып кет деп айттык. Анан өзүм түшүндүм, бул жасап көргөндөн кийин түшүнүп дагы башкача көз караш менен карап калат Фабрикти дедик. Бутик ачкандан кийин эмне? Акча киргизмей болот дагы. Анан бул бизнесте өтөр жок экен деп кайра ушул бизнеске келди. Ушул бизнеске келгенде уже башкача көз караш менен, башкача түшүнүү менен келди. Дагы бир лидерибиз швейный цех иштетип көрдү. Уже башкача көз караш менен, башкача түшүнүү менен келди.
ушул бизнесте мен алдыга кетем деген уже мени эч нерсе токтотпойт. Эч нерсеге сынбайм деген нерсе болду. Неге? Бул бизнестин күчтүү жактарын башка бизнес жасап атып көрдүм. Кээде ушундай болот. Ошого бул нерсеге даяр болобуз. Ошон үчүн капа болгонуңузда ушул окуяларды эстеп койсоңуздар болот. Ошол адам келгенде эртең башкача болуп келет. Макул. Бул тажрыйба деле керектир бул адамга дейбиз да. Бизге деле ошол башка бизнес жасап көргөн тажрыйбабыз өтө чоң пайдасы тийди. Ошон үчүн капа болбойбуз, агрессивдүү үн менен сүйлөшпөйбүз. И өзүңүзгө ишенген үн менен макул эми кетсе кетиптир деп уже кабыл алуу менен чалып сүйлөшөбүз. Кабыл алуу менен сүйлөшкөндө сиз башкача сүйлөшөсүз, спокойно сүйлөшөсүз, уверенно сүйлөшөсүз. Сиз ал адамдар менен уверенно сүйлөшүңүз керек. Кийинки нерсе кетип аткандар үчүн эшикти ачык калтырабыз. Эртең кокус кийин ошол бизнести, ал бизнесиң жакшы болуп кетсин, ал бизнес жакшы болуп кетип, дагы бир бизнес болсун десең, бул бизнести дагы көрүп жакшылап кылып кое бер. Сен канча дагы бул бизнести уже жасашты билесиң. Тем более наркы опытың бул бизнес жасаганга сонун тажрыйбасы, сонун пайдасы тиет. Мисалы үчүн деп биз мисал келтирсең болот. Бизге аябай сонун пайдасы тийди. Ошол биздин лидерлерибизге да аябай сонун пайдасы тийди. Ошон үчүн сен дагы ошондой болуп келиши мүмкүн. Балким экинчи бизнес кылып муну жасап койсоң болот. Кокус эми бизнес ар кандай болот билесиң. Гарантия бере албайт эч ким. Сеники андай болбосун. Бирок кээде бизнес болбой калат. Же ошол бизнес сен ойлогондой болбой калат. Ошондой болуп калчу болсо, кайра келип бир изилдеп кое бер. Бул деген кайра келип бизнес жаса деген түшүндүрбөйт. Просто келип бир изилдеп кое бер. Балким сен көп өзгөрүүлөрдү байкайт десең, ал убакта сен кайра келгенде башкача болуп калышы мүмкүн. Деп эшикти ачык коебуз, И келчү болсоң, мен сени с удовольствием жан деле мен сен менен иштеген даяр болом. Ошону сага айтып коеюн. Любой момент сага кайра келем десең, эшик ачык деп эшикти ачык калтырабыз, Сен кийинки ыкма бул сени эч жака кое бербейм. Кээде болот, анда башка вариант жок, билбейт, эмне кылышын билбейт, бирок сынып таштап атат. Бул ыкманы колдонсоңуз болот. Өзгөчө бул жакын лидерлериңизге айтсаңыз болот. Мен сени эч жака кое бербейм. Мисалы үчүн Самара. Самара, сенде мындай потенциалың бар деп көзүңүздү жандырып айтыңыз. Жандырып дегенде чындап ишенип айтыңыз. Анчын алдына даярданыңыз. Ал Самаранын кандай күчтүү жактары бар? Сенин мондой күчтүү жагың бар, мондой күчтүү жагың бар. Сен сөз жетесиң. Сен просто аягына чыкпадың. Мен сенин жетишиңе көзүм жетет. Сен сен мону жасадың, мындай кылып сону үйрөндүң, мындай кылып структура курдуң, менет кетирдиң. Сенин бизнесиң эми раскачка алып атат. Раскачка алып атканда сен чыдабай, сабырың жетпей таштап коюп атасың. Ошон үчүн мен сени эч жака кое бербейм. Мен сени таштаба деп айтам, мен сага уверенно айтам деп айтасыз, Бул бизнести таштаба. Таштасаң, эртеңки күндө аттиң кылып калышы мүмкүн. Эмнеге жетесиң таштап? Эмнеге күтүп турат сени? Кандай перспектива турат? Кандай мындан мыкты вариант турат сенде? Ооба, кыйынчылык болот, ооба, дароо жетпейсиң. Бирок мен сени кое бербейм. Давай, таштаба, давай аягына чыгабыз. Давай, сен менен иштейбиз. Мону кылайлы, ону кылайлы. Биз жасай эле, көп иштер бар. Ошону жасап көрөлү, балким ошондой иштейттир деп настойчив болгондо кээде лидерлер калат, дагы жасап көрөт. Анан натыйжа боло баштайт. Болот, Ошон үчүн кимдир бирөө баары кетүүнү чечет ушундан кийин. Кимдир бирөө давай дагы жасап көрөйүн дейт. Самарада деле ушундай болгон. Самара деле таштагысы келген. Самара менен бизде сонун окуябыз бар, аны уксаңыздар керек, Мен эмне дегем, ал сураган ушундай, мен кетип калсам дегенде туура түшүн. Сен кетип калсаң, мен жоготпойм. Сен 200 баллың эч нерсени чечпейт. Бирок сен жоготушуң мүмкүн. Мен структурам ошол убакта 20 000 балл жасачу эле, 20 000 балл жасап атат. 200 балл бул эч нерсе эмес. Дегенде эмне болгон? Өчөшкөн. Мен 200 балл жасаганда кетип калсам, мен билбейт экен, кайгырбайт экен мен жөнүндө. Эмнеге? Мен лидер катары көрөт, мен баалаш керек деген, бул жерде мен аны баалабай койдум. Анан эмне болду? Мен эртең 2000 баллга чыггандан кетем деген. Кээде ушундай нерсе да иштейт. Ошон үчүн буга окшогон техникаларды да колдонсоңуз болот, Кийинки нерсе. Албетте адамдар кетип жок болгон бул капа кылат. Кичине сразу менде зарядка сайып койбосом бул жакта, зарядым азайып атат. 1 секунд. Мен зарядты көп сайбай эле сабак өтө элем. Заряд аз окшойт. Так. Мен зарядты сайбай эле өтө элем мурун, азыр зарядты сайбасам ушундай болуп калат экен. Так. Демек, эмне? Кээде бул бизди капа кылат, чөктүрөт мотивациябызды. Бирок эмне кылабыз? Акырындык менен көнөбүз буга. Чөкпөй турган болуп калабыз, Сиз негизинен капа кылса дагы темпти жоготпоңуз. Каалоо, энергияңызды жоготпоңуз. Ал жөнүндө кечке ойлой бербеңиз, ушул кетти дебеңиз. Дайым эсиңизде болсун, ал лидердин ордуна башка лидер келет. Кээде ал лидериңиз кайра кайрылып келет, бирок башкача даярдык, башкача көз караш, башкача күч менен келет. Ошон үчүн кээде бул сонун нерсе. Эми принцип Зота, принцип Зота кече дагы биз бир аз айтып бердик, аз кыскача айтып кетебиз. Убактыбыз уже бүтүп атат өзү. Бизнести уктап калып, кайра келип аткан болсо, же ал келип аткан болсо эмне кылабыз? Ушул принципти түшүндүрүп айтып бериңиз.
дзот принцип мына биринчи окоп, мына бул жерде биринчи окопто, бул жерде мына дзот деген билесиз, мындай жаап коет, ал жерде пулемет атып тытып салат, адамдарды жөн эле тытып өлтүрүп салат, опасный нерсе да дзот. Бирок ошол дзотту алмайынча биз ар жака жыла албайбыз, башка шаарга бара албайбыз. Ошол дзотту алыш керек. Ошол учурда алыскы, мисалы үчүн 500 метр алыска дзот окоп казабыз. Окоп казып туруп ошол жактан атака кыла баштайбыз. Эгерде утулуп калчу болсок, кайра 500 метр артка чегинип, ошол жакта кайра дары дармектерди колдонуп, тамак ашыбызды, куралдарыбызды даярдап, дагы күч топтоп, анан кайра жөнөйбүз. Бирок алчу болсок, ошол дзотко дароо барбайбыз биз. Алдыга жылчу болсок. Биз уже 500 метр эмес, уже 300 метр аралыкка жылабыз. Ошол жака барып, ээлеп алгандан кийин ошол жерде окопторду казып, дагы жакыныраак жерге жайгашабыз. Курал жарактарды даярдайбыз, бомбалар даярдайбыз, гранаталар жана башка. Андан кийин 100 метрлик жакындыкка жетип алганга аракет кылабыз. Азыр дзотко аракет кылбайбыз, ошо дзотко жакындаган аракет кылабыз. Эми 100 метрге жакындаганда, ошол жерге окопко казганда барып туруп, эгерде утулуп калсак, ала албай калсак, кайра бизге чегинүүгө 100 метрге чегинип келе алабыз. 500 метрге чегинип келгиче бизди атып өлтүрүп салат. Ошон үчүн эмне 100 метрлик жакынга чейин жетип алабыз керек. Анан 100 метрден алыш оңой болот. Ошол сыяктуу мына бизде дагы жашоодо, мисалы үчүн айталы, сиз арыктайм дедиңиз, арыктоодо темасында той төркүн, туулган күндөр жана башка сезон келгенде эмне болот? Биз арыктай албай калабыз дагы, ар кандай майлуу жана күчтүү тамактарды жей берип, кайра толуп кетебиз, салмак кошобуз, арыктай албай калабыз. Ошол мезгилде кимдир айтат, тойлор боло берет экен, мен арыктай албайт экенм, болду эми, туура тамактануу жасабайм мен. Каалагандай мурункудай жей берем деп таштап коет дагы. Семирип анан ден соолукта көп проблемалар болот. Анан өтө кеч болгондо анан кыйналып, анан кийин врачка кайрылып, анан кимдир бар эмес, инвалид болуп калат, же болбосо сахар болуп калат. Анын ордуна эмне кылыш керек? Ойлонуш керек. Бир нерсени түшүнүш керек. Тойлор өмүр бою 365 күн болбойт. 365 күнүн жок дегенде бир 50 күнү болот. Калган убакта той жок. Эмнеге мен тойго ушултап атам? Той бүттү, сезондор бүттү, туулган күндөр бүттү. Эми кайрадан мурункудай туура тамактанууга өтөбүз, туура көзөмөлгө алабыз тамагыбызды. Баардыгын четтен жей бербейбиз, түнү тамак жей бербейбиз жана башка деп өзгөртөбүз кайра. Болбой калганда бузулуп калды, кылбайт окшойм дебейбиз. Кайрадан баштап кирише беребиз. Анан ошентип отуруп, башында мисалы үчүн 2 килограмм кошкон болсок, биринчи нолго келебиз. 2 килограмм таштайбыз кайра ошол. Мурунку салмагыбызга келдик. Андан кийин минус 2 килограммга иштейбиз, Ошентип отуруп анан минус 5ке чыгабыз, анан минус 10го чыгабыз. Арыктоо темасы ушинтип болот. Ден соолук темасы да ушинтип келет кайра калыбына. Спорт дагы ошондой келет. Спорт менен мен азыр машыкпай калдым. Тилекке каршы жетишпей атам, бошобой атам. Бирок эртең кайра ремонттор бүтүп ордуна келгенде кайра баштайм. Уже бул мен 4-жыл баштап атам. Эмне? Вот ушул сыяктуу моменттарды айтабыз. Кайра келчү болсоң, эң сонун кайра келчү болсоң, ушул дзот принципти эсиңде болсун. Арыктоо темасында мисалда эсиңде болсун. Ушинтип отуруп, адам акыры өзүнүн ден соолугун жакшы кылып алат. Андан бир моментте эле идеалдуу болбойт. Бул жашоодо ар кандай тоскоолдуктар болуп турат. Буга нормалдуу караш керек. Аларды тоскоолдук катары карабастан, убактылуу бизди алаксытты деп караш керек. Жашоодо биз токтотуп кое албайбыз. Кээде жакындарыбыз, балдарыбыз ооруп калат, ошол менен алек болуп калабыз. Кээде мына азыр мен ремонт иши менен болуп аткандай, үйдө кээ бир ремонт иштерин жасабасаң, аны биздин ордубузга эч ким жасабайт. Ошо менен алек болобуз дагы, бизнесибиз калып кетет. Эмне кылабыз? Кайрадан мүмкүнчүлүк болор замат кайра кайрылып келе беребиз. Анын эч кандай мындай болду эми болбойт окшойт, кыла албайт окшойм, эми структурам обороту түшүп кетти, соодасы, кантип эми кайра кантип көтөрөм дебейбиз керек. Кантебиз? Көтөрөбүз кайра. Биринчи калыбына келтиребиз, мурунку калыбына, анан көтөрө баштайбыз. Бирок сиз уже башкача күч менен, башкача дем менен иштейсиз. Неге? Биз көбүнчө сагынып калабыз. Уже чарчап калган болобуз да, ошол ремонт менен жүргөндө кайра өзгө келип калган болобуз. Кайра бул бизнести сагынып, кайра башкача жасагыбыз келе баштайт. Сабактарды өтүүдө ошондой болуп калат. Вот ошондой күч менен келип жасасак, анан натыйжа боло баштайт. Так. Ошентип келишсинче кетип калган лидерим дейт. Албетте келет, бирок мамиле кармап сүйлөшүп туруш керек, И ошого даярдыкты беребиз керек, акырындык менен сурашып, кандай болуп атат, жакшы болуп атабы, иликтер деп. Эч убакта жандай бизнесиң болбой калсын деген нерсе болбош керек, Же ишиң болбой калсын деп, кандай жакшы эле иштер болуп атабы деп сураштырып турабыз. Анан дагы мал менен мүмкүнчүлүк болгондо сүйлөшүп турабыз. Ал бизге кичине сырдаш айтып турушкан жакшы болот, Айтып турганда, ошо мен сага айттым эле, ал ишиң болбойт деп айттым эле дебейбиз, Жакшы ишиң болуп кетсин, дагы эмнелер менен жагып атат сага ишиң деп сурайбыз. Эмнелер менен жакпай атат деп сурайбыз. Анан ошону мындай сүйлөшүп каарылашып турабыз. Жаңылыктардан бөлүшүп айтып турабыз албетте. Так, арыктоодо айттык, миллионер болуштан мурун 3 жолу банкрот болот. Баса мен бул тармактык маркетинг тармагына мен 6 жолу таштап, 6 жолу кайткам. Мына ушундай айтсаңыз болот. Мен эми кантип баштайм кайрадан десе айтасыз. Мирлан Батырханов 6 жолу таштап, 6 жолу келген бул бизнеске.
акыры аягы эмне миллионер болуп атат, чоң акчаларды таап атат деп айтасыз. Эми сомдо миллионербиз да, биз долларда миллионер боло элекпиз. Ушундай болуп атат. Бирок эмне таштап, такыр таштап койгон жок. Ошон үчүн эмне бир принципти эске алсак болот. Эң негизгиси согушту уткурбаш керек. Салгылашууда уткурсак уткуруппуз, салгылашуу согушту чечпейт. Согушта утулбайлы. Мына эсиңизде болсо Союз, Советтер Союзу мына экинчи дүйнөлүк согушта немистер менен согушканда 43-жылга чейин утулуп келген Союз, Советтер Союзу. Себеби даяр болгон эмес. Артта калган технологиясы. 43-жылдан баштап Курск согушунан баштап, ошо салгылашуудан баштап СССР ута баштады. Демек эмне? Ага чейин бир шаарды биринин артынан утуп алдырып келген. 43-жылдан баштап аны тескерисинче ута баштады. Көрдүңүздөр, ошон үчүн эмне? Ошон үчүн бул жерде эң негизгиси салгылашууду уткурсак дагы, то есть убактылуу таштап койсок дагы согушту уткурбайлы. Ошол кайтып аткан адамга айтабыз, өзүңүзгө айтыңыз, кимдир бир кетип атса капалансаңыз, согушту уткурбайын. Макул салгылашууду уткурдук, жоготтук ал жерде, бирок согушту уткурбайлы. Же ошол лидерим кайра кайрылып келет, же ал келбесе, Кудай көрүп турат, Алам көрүп турат, бул дүйнө көрүп турат, мага кайра менетимди кайра актап башка бирөө берет мага. Кимдир бирөө даяр лидер болсо, өзүнө күчтүү наставник, мен сыяктуу наставник издеп аткан болсо, мага жөнөтүп кой деп настрой жөнөтсөңүз болот, заказ жөнөтсөңүз болот. Бир кыял ошол настройду колдонуп көп адамдарды тапкан. Ошо дагы каталардын бири настрой туура эмес болгон, настройду оңдогон. Так, анан акыркы жолу биз тармактык маркетингге уже башкача мамиле, башкача тажрыйба, башкача көз караш менен келип, чоң натыйжа жасадык. Ошон үчүн ар бир келген сайын, балким сиз келип аткан болсоңуз, эми сиз башкача күч менен, башкача дем менен, башкача көз караш менен, башкача түшүнүү, башкача кабыл алуу менен иштешиңиз мүмкүн. Ошондой иштеңиз, ошондой сиз натыйжа жасайсыз. Эми келип аткан болсоңуз, тиги адам келип аткан болсо, ошол нерселерди моменттерди айтасыз. Сен кайра келип атканыңа өзүң ыңгайсыз сезбе. Бул дагы бир тажрыйба. Сен ошол тажрыйба менен келатасың. Мен эми башкача көз караш менен, башкача дем менен иштейин деген настрой менен кел деп айтсаңыз болот, Так, негизинен сабагыбыз бүттү. Лидерлик стилдери деген сабагыбыз бар. Бизде лидерлик боюнча разделдеги сабактарды көрүңүздөр деп айтабыз дайым. Ошол лидерлик стилдери аттуу сабакты көрүп, муну өздөштүрүп практикада колдонуңуздар. Ошондо сизде азыраак адам жыгылып калат, уктап калат, азыраак адам бул бизнести таштап коет. Бул сабакты колдонуңуздар. Партнерлор менен иштөө системасы, мына партнерлор менен команда менен иштөө боюнча цикл сабактар бар, 7 видео бар, ошол сабактарды көрүп, өздөштүрүп, практикада колдонуңуз. Ошондо сизде лидерлериңиз жыгылып калбайт, жыгылса кайра оңой турат. Ошол максатта ушул сабактарды сөзсүз түрдө өздөштүрүп, практикада колдонуңуз. Негизинен сабактар так бүттү биздин сабагыбыз. Мына эгерде кимдир бир контакттар кызык болсо, мына мен сүрөт скриншот кылып алып, кошулуп, анча-мынча көрүп байкап турсаңыздар болот. Подписка бололу, Күчтүү лидерлерди сизге каалап кетебиз, жана бизнесиңиздин күчтүү өсүшүн каалап кетебиз, жана өзүңүздүн күчтүү лидер болуп, салгылашууду уткуруп атсаңыз дагы согушту уткурушуңузга тилектешпиз. Анда эмесе дагы көрүшкөнчө аман болуңуздар. Бул бизде записти азыр токтотобуз, Кийинки сабактарда Кудай буйрса дагы көрүп көрүшөбүз деген ойдомун сиздер менен. Суроолор болсо жазыңыздар, суроолор жок болсо биз эфирибизди токтотобуз. Уже кеч болуп кетти, саатта, убакытта. Сиздерге да чоң рахмат. Көңүл буруп, активдүү катышканыңыздарга.